Салам достор, дагы бир жолу салам, запись көрүп аткандарга чоң салам. Анда эмесе биз бүгүн сиздер менен Мирлан Батырханов, Ош шаарынан Мирлан Батырханов, сиздер жазып атасыздар. Ким кайсы жерден, эң сонун ар кайсы жерден географиябыз чоң. Россия, Казакстан, Кыргызстандын көптөгөн булуң бурчтарынан жазып атасыздар. Эң сонун салам сиздерге Оштон чоң салам. Бүгүн биз сиздер менен кризисте структура куруу же болбосо кризиске карабастан обороттуу сооданы өстүрүү жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ошол жагынан сиздер менен багып берип жана кээ бир маселелерди талкуулап сүйлөшүп кетели. Демек, кризис азына кризис дегенде азыр 2022 жыл мына бизде кризис болуп атат. Негизинен 2020 жылга чейин 2018-2019 кризис жакын арада 2-3 жылдын ичинде болуп кетиши мүмкүн деген прогнозду көрүп жүргөнбүз. Мына ошол кризис келди, башкача. Бул кризис өзгөчө башкача болду. Баарыбыз билебиз, бул кризис башкача, мурункудай эмес, такыр башкача болду. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен буга чейин корона кризис болду. Баардыгыбыз коронавирус менен ооруп чыктык, ооругандар, оорубагандар оорубады, бирок башыбыз, мээбиз баардыгыбыз коронавируста жүрдүк. Эми уже чыныгы экономикалык кризис келди. Жана согуш кризис болуп атат. Мына согушуу, ошондон кийин санкциялар жана башкалар болуп атат. Кайсы бир мамлекетте бул сезбей атат, бирок негизинен дүйнөдө өзгөрүштөр, көптөгөн өзгөрүштөр болуп атат. Эми кризис болгондо адамдарда эки түрдүү позиция бар. Баса бул сабактын кандай пайдасы бар? Албетте, кимдирбөө ошо кризистен пайдаланып, соодасын оборотун өстүрүп алат. Кимдирбөө болсо ошол кризисте чөкпөстөн фокусту башка жакка бурат жана мына күчтүү позицияга өтүп алат. Мына көрүп кетесиз, күчтүү позициядагылар азыр өсүп атат, соодасын өстүрүп атат, же болбосо кармап туруп атат, түшүп кетпей. Ал эми алсыз позициядагы, слабый позициядагылар баары соодасы түшүп, бул бизнести таштап, же болбосо деги эле бизнести баарын таштап, кокуй деген паникага кирип кетишти. Паника киргендер утула берет, паника кирбестен күчтүү позициядагылар өтө берет. Күчтүү позициялар бул кандай? Алар айтышат, кризисте кыймылдай бериш керек, башкача иштөө керек, жолун табыш керек, башка жолчу жолун. Ишинде эмнени өзгөртүүм керек деп ал өзү пересмотр кылат. Башкача айтканда, ошол кризиске жараша өзүнүн бизнесин башкача форматка өткөрөт. Мисалы үчүн кимдирбөө, эсиңиз байкасаңыздар, коронавирус болгондо кимдирбөө онлайн тармакта көбүрөөк заказдар менен иштеп калды, ошол бизнестер калды. Оффлайн тармакта гана иштегендер, көпчүлүк кафе, ресторандар, көпчүлүк бизнестер жабылып кетти. Көрдүңүздөр, байкадыңыздар болуш керек. Мисалы үчүн биз жакшы билген, биз көп анча-мынча майрамдарды өткөрүп жүргөн, банкеттерди өткөрүп жүргөн, мисалы үчүн ресторан жабылып кетти тилекке каршы кризиске. Мына ошон үчүн кимдир бирөө кризисте өзгөрүштөр жасап, өзүнүн бизнесин башкача форматта өзгөртүп отуруп, эме атат, бизнеси жакшы эле кетип атат. Кимдир бирөө болсо, акыры аягы ошол көтөрө албай, конкуренцияны көтөрө албай жабып атышат. Мына ошого күчтүү позициядагылар эмне? Ошол башкача өзгөртүшүм керек деп түшүнүшөт. Кризис убактылуу, бул эртең бүтөт, кризис өмүр бою болбойт, арадан 2-3 жыл созуп, учкан бойдон, сүзгөн бойдон учуп өтүп кетет. Ошол мезгил анан кризис бүткөндөн андан аттеңип аласыз. Кап кризис мезгилде иштеп турганда, азыр уже кризис бүткөндө мен башкача жерге, башкача өсүү болот, болмок эле деген ойлорго келишет кимдирбирөө. Күчтүү позициядагылар, күчтүү позициядагылар ошону түшүнүшөт. Ошону түшүп, кризис убактылуу, эртең кризис бүткөндө соода кайра өсөт. Ошого чейин убакытты жоготпой, мисалы үчүн соодамды кармап турайын. Же болбосо бизнесимди башкача форматка өткөрүп алайын. Же болбосо ушул бизнеске керектүү көптөгөн практика, башкача ыкмаларды колдонуп көрөйүн деп, жөн кетирбейин деп кризис бүткөнгө даярданат. Кимдир болсо, кризис бүткөнгө эмес, азыр эле кризисте соодасын өстүрүп алат. Алсыз позициядагы адам кризис болуп атат, кокуй деп паникага алдырат, соода болбой калды, элдерде акча жок азыр, элдер эконом кылып атат, элдер жумушун жоготуп атат, элде акча жок азыр эч нерсе өтпөйт жана башка деген паника кирип алышат. Бул чындык. Бул эч убакта биз кризиске көңүл бурба, бул кризис жок нерсе дебейбиз. Жана коронавирусты кээ бирлер коронавирус жок нерсе дегендей. Коронавирус жок нерсе эмес, просто ага паника алдыргандар утулду. Паникага алдырбай, ошол убакытты туура пайдаланып калайын дегендер туура пайдаланышты. Анан баш оту менен ошо коронавируске кирип кеткендер, менимче, алар коронавирус менен оорубай калган жок. Коронавирус ал баш оту менен кирип кеттиңби же кирбедиңби, ошого карата өлтүрбөйт адамды. Анын себеби эмне? Ден соолукту караш керек деген нерсе. Болгону эмне? Фокусту ден соолукка буруш керек эле. Кимдирбөө ошол паникага алдырып, жөндөн жөн убактысын жоготот. Кимдирбөө өзүн паникага алдырып, кимдирбөө ден соолугун начарлатып алат жана башка. Билесиздер, настройдон болот көп нерсе. Кимдирбөө болсо ошол коронавирусту эске алды, ошону менен бирге туура багытта кетип атты. Демек, ошол жерде бизде эки позиция. Кимдир бирөө биз ошол кризис учурунда алсыз позицияга отурат, кимдир бирөө күчтүү позицияга отурат. Келечекте байып кетчүлөр күчтүү позицияда болушат да, байып кетишет. Алсыз позициядагылар дайым кедей болуп кала берет. Себеби дегенде анын башында кедей жүгүртүү. Көпчүлүк масса, адамдардын 80-70% ошол паникага алдырып, убактысын, көңүлүнүн баарын ошого кетирди. Бирок андан эч кандай пайда тапкан жок. Аларча эч кандай пайда болгон жок андан. Ошондон кийин ал оорубай калган жок.
паника калтырса деле, ушуну эртеден кечке аңдаса деле коронавирус баары бир жугуп атты да. Кимдирбөгө жугуп, кимдирбөгө жукпай атты. Мага башында жукпады. Кийин коронавирус бүтүп, ошол элдин көпчүлүгү ооруп кеткенден кийин мен кийин ооруп калдым, быйыл ооруп калдым. Уксаңыздар керек, кимдирбөө көрдү окшойт. Стористерден мен быйыл оорудум. Элдердин баардыгы көпчүлүгү ооруганда мага жуккан жок. Эмесе мен ошол жерде аралап эле жүрдүм да. Эмнеге дегенде мага нида корона болчу, ишим көп болчу аябай. Алдыма койгон пландар, иштер көп болчу. И коронавирус учурунда мен ремонт менен алек болуп аттым. Ага чейин сабактарды өтүп аттым, тиктоктор тартып аттым тынбай. Бош убакыттан пайдаланып баса. Так, кийинки нерсе мына кимдирбөө жай не сезон дейт. Бул чында жай мини кризис, не сезон десек болот. Соода азаят жана өзгөртүш керек болот. Мурункудай иштебестен жайында башкача иштеш керек. Мисалы үчүн жайга чейин биз онлайн көп иштесек, жайда офлайнды күчөтүш керек. Азыр как раз ушундай мезгил офлайнды күчөтүш керек. Азыр адамдар көпчүлүк көчөдө сейилдеп, эс алуу жайларында жүргүсү келет. Ошол жакта көбүрөөк жүрүшүбүз керек. Ошол жакта адамдар менен көбүрөөк таанышыбыз керек. Ошолордун номерлерин көбүрөөк алышыбыз керек. Контакт топтоп алыш керек. Анан албетте мурунку караганда жайында көбүрөөк адамдар жайдарыраак болот салыштырмалуу. Тала эмеде региондордо тала жумуштар көп. Демек эмне телефон аркылуу алар менен сүйлөшөбүз, бирок офлайн жолугушканга аракет кылабыз. Демек башкача формада иштеш керек. Кимдирбөө жок, жайында элдин көбү иштегиси келбей калат, баары туура, баары тең настрой эс алууга, тала жумуштары эмне болот, фокусу. Бирок ошол фокусту бурулуп калды деп жөн койсок, ошол бойдон жүрө берет. Же болбосо өзүбүздүн көңүлүбүздү бурсак, алар бизге көңүлүн бурат. Демек башкача формада иштеш керек болот жайында. Ошол эстеп көрүңүз, сиз жайында кантип иштейт элеңиз? Мурунку жайларда кантип иштедиңиз? Ошондо эстеп көрүңүз. Анан акыры аягында жай бүткөндө кандай натыйжага келдиңиз? Бизде эле болгон жай мезгилинде ремонт менен болуп калып, тала жумуштары менен болуп калып, бул бизнести карабай калып таштап коюшкан, кийин обороттор соодалары түшүп кеткен. Бирок ага карабастан соодасы болуп атты, азыраак болсо да акча чыгып атты. Ошондо алар баркына жетип атышты, кандай сонун мен башка иштер менен жүрдүм, ошого карабастан акча түштү. Ооба мурункудан азайды, бирок түштү деп ошондо баркына жетип аткандар болуп атты. Кимдирбөө ошо азыр мен түшүп кетишин каалабайм, мен дагы эле көп киреше тапкым келет, тескерисинче мен жай деп жайды күтүп отура бергим келбейт, мен жайга карабай иштейм деп жайында иштеп атып, оборотторун өстүрүп алды, кимдирбөө директорлорду өстүрүп чыгарды, кимдирбөө директорду ачты. Мисалы үчүн Мира Исмаилова жайында директорду ачкан. Биз жайында ачканбыз. Эмнеге дегенде биз алсыз позицияда эмес, биз күчтүү позицияда болгонбуз. Кимдирбөө араңызда жайында звание ачкан болсо, же соодасын өстүргөн болсо, же болбосо процентке чыккан болсо, жайында ишин баштап күзгө уже жакшы натыйжаларга жеткен болсо, бул жака 5 деген цифра жазып койуңуздар, биз көрөлү, ошондой эле барбы жокпу. Бирок мен андайларды көп эле билем. Биз өзүбүз Мира Исмаилова бул сыяктуу мисалдар, үлгүлөр аябай көп. Мен көптөгөн лидерлерди жайында үйрөтүп баштагам, мисалы үчүн. Миркал Кожоева менен жайында көбүрөөк иштей баштадык биз. Эле Кожоева менен жайында иштей баштадык көбүрөөк. Самара менен күзүндө иштедик. Атыргүл эмес, Роза. Азимкулова Роза менен биз жайында иштеп баштаганбыз да. Ошого демек жай дебестен жайда адамдардын башы бир чети бошураак болот, көпчүлүктүн башы бошураак болот кышка караганда деп ошол настрой менен иштеп аттык. Анан ошол жараша адамдарды таап аттык. Анан биринчиден эске алыш керек, кимдирбөө күчтүү позицияда бар. Кризисте адамдарга дагы көбүрөөк акча керек деп фокус ошол жака бурат. Кимдирбөө кризисте акча жок, ошон үчүн соода болбойт дейт. Кимдирбөө кризисте адамдарда акча жок болгон үчүн аларга кошумча акча керек, аларга акча керек. Демек биз ошону сунушкалы деп көрдүңүздөр, бизнесибизди башкача форматка өзгөртүшү керек. Адамдар жумушун жоготуп атышат. Адамдар жумушун жоготуп койгондон коркуп атышат. Бул дагы кийинки көрүнүш. Россияда көптөгөн компаниялар жабылып, конкуренция азайып атат. Бул көрдүңүздөр, мына кризистин ушундай мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. Адамдар жумушун жоготуп атат. Демек эмне булар кошумча акча табуу булактарын карап атышат. Биздин бизнес үчүн бул жөн сонун мүмкүнчүлүк да. Кимдирбөө болсо кризисте жумушун жоготуп койгондон коркуп атат. Кимдирбөө нагрузка көп атат. Кимдирбөөнүн айлыгы төмөндөп кетти кризисте. Ошол компания азыраак төлөп калды. Же чет саякаттарды берип аткан болсо, же бир соц пакеттерди берип аткан болсо, ошолорду токтотуп коюп атат. Көрдүңүздөр, кризиске байланыштуу. Демек кризиске байланыштуу ошондой адамдар перестройка болуп атат, жашоолору өзгөрүп атат, начарлап атат. Ошол менен биз аларга спасательный круг, мындайча айтканда, бирөө чөгүп атса, кичинекей томолок жип менен байлап туруп таштап коебуз, ошону кармап алып чөкпөй калат. Ошол сыяктуу бир нерсе берип атат биз адамдарга. Ошон үчүн муну мүмкүн болсо көп адамдарга айтып калып, биз оборотубузду, соодабызды, бизде иштеген командабызда, структурадагы командабыздагы адамдардын санын көбөйтүп алсак болот. Кимдирбөө алыс позицияга өтөт дагы, соодасы түшүп кетет. Кимдирбөө күчтүү позицияда болот дагы, сонун оборотторду өстүрүп, сонун ийгиликтерди жарата баштайт. Кризисте эми мүмкүнчүлүк жактарын карап көрөлү.
кризисте адамдар кошумча вариантка ачылды, муну эске алыш керек да, адамдардын көпчүлүгү. Буга чейин биз укпай аткан болсо, көпчүлүк адамдар ушундай, адамдардын 80% ушундай түзүлгөн, аркасына бир нерсе келип туруп, сайгыламайынча, кнопкага туруп алмайынча, бирдеме келип сайгыча же бирөө аркасына келип бир коркунуч келгиче, ал адам комфорттуу, спокойно, эми жетет, турмушума жетет, наныма жетет, нормально жетип атат деп коюп жүрө берет, шүгүр кылайлы деп коюп, өзүн успокоить этет да, шүгүр кылалы деп. Шүгүр кылалы деген бул ыраазы бол деген түшүнүк. Бирок мен бардыгым бар, мен отуруп алайын жөн эле, эч нерсе кылбай эле коеюн, умтулбайын, кыймылдабайын деген түшүндүрбөйт. Бирок ошону түшүнүшпөйт дагы. Адамдардын көпчүлүгү 70-80% иш жакшы болуп атканда баары расслабондо жүрөт да. Расслабон деген спокойно, жакшы болуп атат го, сонун болуп атат го деп расслабиться жүрө берет. Эртең капитализм ушундай түзүлгөн, ар 4-5 жылда же ар 10 жылда же ар 7-8 жылда бир кризис келип турат. Капитализм ушундай түзүлгөн. Бул кредит саясаттын айынан, кредиттин айынан мунун баары. Кредит жаман, кредитти бул болбогон нерсе деп күнөөлөгөндө пайда жок. Капитализм ушундай түзүлгөн. Кредиттин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жакшы жагы экономиканы разгон кылат кредит. Кредитсиз соода жакшы болбойт да. Ошого экономиканы тезирээк кылган бул кредит. Бирок кризиске батырган экономиканы бул дагы кредит, экөө тең. Кредиттин жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Ошон үчүн ошонун айынан кризис болуп турат экономикада. Капитализмде, капитализм системасында сөзсүз кризистер келип турат. Ошол кризис бул болуп турчу нерсе, буга биз даяр болуш керек. Муну биз жашоодагы, практикадагы кандайдыр өзгөрүш катары көрсөтүш керек. Демек, адамдар кошумча варианттарга ачылганы даяр болуп калды. Ачылып көрө баштады. Эмнеге? Буга чейин расслабондо жүргөн, жетип атат баары жакшы деп. Эми кошумча бир вариант жасап койбосо өлөт экен деп калды. Мына 20-жылдары эмне болду? 20-жылдары бул алдын ала кризис буга чейин прогноздолгон. Анан ошол мезгилде мен көрүп уже даярданып койгонбуз бул нерсеге. Албетте коронавирус болушун эч ким деле билбеди. Бул вирус, бул кризис башкача болорун эч ким деле башында билбеди. Бирок кандайдыр бир кризис келишин прогноздолгон. Анткени мен дүйнөлүк трендтерди көрүп турам, дүйнөлүк макроэкономиканы көрүп турам, дүйнөлүк экономиканы. Ошол жерде көп миллиардерлер, миллионерлер өздөрүнүн обзорлорунда, инвесторлор айтып турушат кризис болушун. Буга биз даяр болгонбуз. Ошон үчүн коронавирус болгондо, мисалы үчүн көпчүлүк 70-80% адамдар айтып атат, аркасына каккылаганда гана кыймылдап калышат дегенде, ошондо наны жок калдык дегендер. Биз коронавируста кыйналып атабыз, иш болбой токтоп калды. Күндө акча таап тургандар кыйналды. Ооба. Туура түшүнөбүз, андай иштер ушундай айла жок. Кризисте биринчи рет ошолорго зыян тиет да. Бирок ошол нерсени ошол адамдар ага чейин, мисалы үчүн 18-жылы, 17-жылы, 19-жылы жакын арада кризис болушу мүмкүн деп айтсаң, деп коет эле дагы, укпайт эле. Угат эле дагы, бирок кулагынан кирет эле, экинчи кулагынан чыгып кетет эле да. Буга мен алдын ала даярданайын. Кандай бир финансовый подушка деген нерсе бар да. Финансовый подушка деген кандайдыр бир сумманы түшкөн акчадан 10% же 5%ды топтоп отуруп, 3 ай же 6 ай иш жок болуп калса, иш токтоп калчу болсо, үй бүлөң ачка калбай турган ошондой бир финансовый подушка жасап кой дейт да. Бул инвестиция илиминде, финансылык көз карандысыздыкты үйрөтчү илимдерде, ошол сабактарда ошону үйрөтөт. Кудай буйрса, менде да ошондой пландар бар, ошол боюнча сабактарды өтүп турабыз. Финансылык сабаттуулук боюнча, ошол боюнча эреже боюнча эмне, финансовый подушка жасап кой дейт да. 3 ай же 6 ай сен ачка калбаш үчүн, ишиң токтоп калчу болсо, 3 ай 6 ай ичи же сен башка жумуш табасың, же бизнесиңди калыбына келтирип аласың. Ошол мезгилде ачка калбаш үчүн финансылык подушка жасап кой деп үйрөтөт да. Финансылык подушка, машина, автоунаа айдагандар билесиздер, кокус Кудай сактасын, авария болсо, бизде ролдо подушка барбыз, ошол подушка ишип чыгат дагы, биздин бетибиз сактап калат. Башыбыз, мурдубуз, көзүбүз жарылбайт, тирүү калабыз да. Бизди сактап калат ошол катуу удардан. Финансыда да ошондой, сиздин финанс жактан өтө катуу жабырып калбаш үчүн, карызга батып кетип үй-пүйүнү алдырып койбош үчүн бизде финансовый подушка болуш керек деп үйрөтөт да. Финансовый подушканы алдын ала жасаш керек дейт. Ошол финансовый подушканы жасаш үчүн албетте киришени чоңураак табыш керек. Мен турмушума жетип атат, жетерлик эле, шүгүрдейин деп отура бербестен, кошумча да бир булак жасап коеюн. Ошол булактан түшкөн акчаны мен финансовый подушкага киргизейин дебестен, көпчүлүк 70% адамдар ошон үчүн кедей да. Ошон үчүн башы кедей, чөнтөгү кедей ошого жараша. Ошондойго алдын ала даярданбастан болот, жетет деп коюп, ойноп күлүп жүрө беришет. Кризис, капитализм системасы ушундай деп акча темасын, инвестиция темасын окуп коюшпайт, изилдеп коюшпайт дагы. Анан кризиске келгенде, анан кийин нанга акча калбай калды, тиги акча калбай калды, мага берип туруңуз Тураныч, мен квартирага төлөгөнгө акчам жок жана башка деп сурана башташат. Албетте эч кимге ал абалды каалабайбыз, бул жаман абал. Бул абалда айла жок сураш керек болот. Бирок ошол 1 жыл мурун ошол адамдарга ушундай финансовый подушка жасаш керек десең деп коюп, бияктан кирет эле, бияктан чыгып кетет эле да. Ошондой да, көпчүлүк ошондой түзүлгөн. Ошого бул жерде адамдар ушундай түзүлгөн. Ошого кризисте азыр как раз адамдар көзү ачылган момент.
көзү ачылып көппөй калган момент, көппөй калган билесиздер, көпкөн адам эч нерсе көрүнбөй калат көзүнө. Көпчүлүк адамдар иш жакшы, соода жакшы болуп, иши сонун кетип атканда көөп кетишет. Жакшы майда көөп кетишет. Биз жакшы эле, фабрика эмне кылабыз деди, акча, бул майда акча, койчу болбогой бизнес дегендей мамиле кылышат да. Анан кризисте көптөгөн бизнестер кыйрай баштайт, көптөгөн кымбат товарлар өтпөй баштайт, строй материалдар жакшы келбей баштады, мисалы үчүн көп нерсе табышың кыйын, кээ бир товарларды таппай кыйналасың. Ошондой. Бирок ошол эле учурда жаңы товарлардын түрлөрү да келип атат. Көрдүңүздөр, кризисте кимдирбөө күчөтүп атат иштешин, кимдирбөө алсыз позицияга отуруп алып иштебей атат. Ошого бул жерде адамдардын көбү ушундай аркасына көчүгүнө келгиче ошол нерсени көңүл бурбайт. Демек кризис мына көчүгүнө келди. Эми ойлонуп калышты. Ушул моменттен пайдаланып сиздер калып бизнесиңиздерди чоң деңгээлге өстүрүп алсаңыздар болот. Адамдар бирөөгө жалданып иштөө канчалык тобокел, канчалык стабилдүүлүк жок экенин түшүнүштү да ушул кризистечи. Түшүнүштү, айлыкты любой момент кыскартып коюшу мүмкүн. Жумуш орундарды болушун болбошун биз чечпейбиз, жогорудан жетекчилик чечет. Жаап салабыз. Бизде да мындай болду, сулук салондо кризис болду. Сулук салондо киреше түшпөй атат. Анан экинчи салондо жаап салсакпы деген ой болду. Бирок биз эмне дедик, 2-3 жылдан кийин же 1-2 жыл чыдап койсок эптеп, азыр 0,0. 0,0 болуп атат, өзүн араң актап, кээде минуска кетип атат. Өзүн өзү сактап калсак, бул бизнес эртең кризис бүткөндө кайра 2-3 жыл өтөбү же 1-2 жыл өтөбү. Кризис бүткөндө кечке эле боло бербейт да кризис, качандыр бир убакта бүтөт. 4-5 жыл болобу, кризис бүткөндө бул бизнес кайра бизге акча келип алып келе баштайт. Биринчиден, экинчиден жумуш орундар, канчалаган адамдар азыр биз жапсак жумушсуз калат, нансыз калат. Ошон үчүн аларды ойлоп макул, хотя бы алар үчүн сактап калалы жана келечеги үчүн сактап калалы деп күчтүү позициядагылар эптеп жолун таап атышат. Бирок Фабрикте андай эмес. Фабрикте бир соода бир сыйра түшүп кайра чыкты. Биздин командабызда ошондой болду. Башкаларды билбейм, бирок биздин командада ошондой болду. Так, ассаламу алейкум, түз эфир баштала элекпи? Болуп атат уже. Так, өзгөчө өз балдарын, анан ар кандай кошумча акча табуу варианттарын караган адамдар даяр. Муну биз пайдаланып калыш керек. Бул сиздерге мен фактыларды айтам. Элдердин настрою өзгөрдү. Бирок кээ бирлер дагы эле кой турчу, биякта Россияда согушту курбайт. Кой турчу деп Украина деп. Элдин көпчүлүгү эмне Украина менен Россиянын башында бир жума бир ай карап отурушта, андан кийин эч кимде иши жок болуп калды окшойт. Байкашымча. Эч ким деле ыйлактабай калды, акыры көнүштү ошол реалдуулукка. Бул согушту эч кимге каалабайбыз, согуш бул жаман нерсе, согуш болбосун. Баарыбыз тынчтыкты каалайбыз. Кандай гана мамлекет болбосун, тынчтык болгону жакшы. Бирок кээ бир учурда согуш менен кээ бир маселелер согуш менен чечилет. Азыркы учурда согуш менен чечиле турган убак болуп калды. Эми ошол элдин көпчүлүгү башында эмне согушту карап атат. Азыр уже согушту карабай, уже мурункудай эле жашап атышат. Согушка тиешеси жок адамдар. Албетте согушуп аткан мамлекеттер андай эмес. Албетте Украинада андай деп айта албайбыз. Бирок мына сырттагы башка карап аткан, көңүл буруп аткан элдин көпчүлүгү уже өзүнүн иши менен болуп калышты. Ошол сыяктуу бул кризиске дагы кимдирбир кечке отуруп алып, кокуй кризис болот экен, кокуй капитализм жок болуп кетет экен, кокуй мына доллар эртең жок болуп кетет экен дегендерди көрүп, ошол менен алаксып атышат. Бирок ал эч кандай пайда алып келбейт. Муну үстүртөн көрүп койгон пайда. Көрүп коюш керек деле, көрүп эске алып коюш керек. Азыр доллардын келечеги белгисиз. Доллар мурункудай жогору көп кымбаттабашы мүмкүн, евро дагы, доллар дагы көп кымбаттабашы мүмкүн. Тескерисинче түштү. Мен мисалы үчүн евро алып койгом, еврону мен арзан саттым. Ага чейин мен доллар, евро алгам, аны кымбат саткам. Эми арзан саттым. Барып ушул тренд боло берет. Барып бир доллар менен евро болбостон, биз уже 5-6 валюта алып сактай баштайбыз. Эмнеге дегенде, кайсы валюта менен кандай болот билбейбиз да ошол. Ошого барабыз. Буга көп себептер бар. Биздин сиздер менен сабагыбыздын темасы ал эмес. Ошон үчүн буга көп эле кирише бербейли. Бирок үстүртөн бирип койгон жакшы албетте. Мен иш кылып атканда, өзүм иштерим кылып атканча, ошондой инвестиция боюнча прогноздорду, макроэкономика боюнча прогноздорду көрүп коем. Демек, ошол нерсени көпчүлүк адам көрүшпөйт, акча темасынан алыс болушат дагы. Анан чөнтөгүнө кол салынып, уже айлыктары түшө баштаганда, же алып аткан айлыгы жетпей баштаганда, инфляция айлыгынын көп бөлүгүн жеп койгондо андан кийин ойлоно башташат. Ага чейин айтсаң, любой момент болуп кетиши мүмкүн, сен кошумчада бир вариант жасап кой, жетет деп жүрө бербей десең, уккулары келбейт да. Азыр уккан даяр. Азыр эми биз ушул моменттен пайдаланып айтып алсак болот. Мисал үчүн бизде иштегендер, мына биздегилерибиз 2 жыл мурун, 3 жыл мурун бул кризис болушу билишкен, даярданышкан. Азыр уже кирешелерин чоң деңгээлге чыгара алышты, уже эч кандай кризистен ары коркпойт деп. Биз дагы ошондой деңгээлге умтулалы, ошондой финансовый подушка жасаганы аракет кылалы. Мен сага финансовый подушка жасашты көрсөтүп берейин деп айтсак болот да. Финансовый подушкага бул эмне? Бул сиздин 1 айлык чыгашыңыз. Сиздин жана үй бүлөңүздүн 1 айда эгерде акча түшпөй калса, сизге 1 айга мындай жакшы жашап эмес, эптеп жашап турганы канча акча керек болот?
Мисалы үчүн мектепке төлөй турган, мектепке кирип атсаңыз, мектеп же бала бакчага төлөп тура турган нерсе бар. Коммуналкаларыңыз бар, ар кандай свет, газ жана башка ошолорго төлөп туруш үчүн. Нампаны алып туруш керек, ачка калбаш үчүн. И бут кийимиңиз жыртылып калса, ошо бут кийим жок калбаш үчүн. Эптеп жашап туруш үчүн 3 айга же 6 айга сизге канча акча керек? Ошол финансовый подушка. Же 3 айга жасайсыз, же 6 айга. 3 айдыкын жасап алгандан кийин 6 айга умтулуңуз. Анан ошолорду жасап алгандан кийин, анан кийин андан ашкан акчаны уже биз кандайдыр бир иштерге киргизебиз, бизнестерге киргизебиз, акция, облигация алабыз, үй алабыз, эмеге инвестиция катары жана башка. Ага чейин биз киргизбей финансовый подушка жасашыбыз керек. Ошол жөнүндө сүйлөшсөңүз болот. Мисалы үчүн адамдар менен ушундай финансовый подушка жасап койгондор азыр кризисте кыйналбай эле жүрүшөт. И кризиске даяр деп. А биз сен менен биз даярбыз, даяр эмеспиз деп. Мен ошону жакын арада түшүндүм. Бул боюнча Кудай буйрса пландар бар, финансылык сабаттуулук боюнча силерге салып атабыз. Анан ошого менде пландар бар. Ошого менде ушундай пландарым бар, мен финансовый подушка жасайын деп атам. Көрдүңүлгөн мен кризиске келишим мүмкүн биринчиден деп сүйлөшсөңүздөр болот. Адамдарга ар кандай кошумча акча табуу варианттарына даяр болуп калдык, сүйлөштүк. Өзгөчө өз балдарын ачка калбаш үчүн эне баарына даяр. Муну эске алыш керек. Аялдар өзгөчө балдар ачка калбаш үчүн алардын баарына даяр. Демек силер аялдар менен сүйлөшсөңүздөр, үйлөөсү бар болсо, демек ошол жөнүндө көрөк сүйлөшүш керек. Мына балдарыбыз ачка калып калбаш үчүн, балдарыбыз эртең кыйналып калбаш үчүн, эртең балдарыбызга керектүү бир нерсе алып бере албай калбайлы, ошондой абалда калбаш үчүн өзүң билесиң, бир күйөөбүзгө таянып алсак, эртең күйөөбүздүн иши токтоп калса кантип жашайбыз, элестетсең деген теманы көтөрүш керек. Азыр ошол момент адамдар кризисти билишет, эске алышат, ошону угушат. Башка убакта айтсаңыз, койчу Кудай сактасын, андай болбосун, жок, баары жакшы эле деп. Уккулар келбейт да. Неге? Алар ойлойт, жашоомдо дайым ушундай тегиз болуп жүрө берет, мен азыр жашап аткандай боло берет деп ойлошот. Мына бизде азыр уста иштеп атат, могу ремонтту соңку жасады, Каныбеков деген уста. Аялы Венера бизди Фабилекти көптөн бери тааныйт экен, сырттан аңдып карап жүрөт экен, бирок иштебейт экен да, мындай сырттан, ютубтан көрөт экен, инстаграмдан көрөт экен бизди. Ошол мисалы үчүн айтып атат, мен аялым төрөп үйдө отургуча экөөбүз эки жактан иштейт элек, кенен жашайт элек деп. Кенен жашайт элек, анан кийин төрөп үйдө отуруп калды, акча жеткире албай эле кыйналып атабыз, памперс керек этип атат, тамак аш керек этип атат жана башка дейт. Мына көрдүңүздөр, эки адам эки жактан табып турган бул башка. Ал эми бир адам иштеп, бир эле адам чыгашаны көтөрүп аткан бул башка. Вот эртең ошондой кризис азыр инфляция болуп кетти. Инфляция болгон үчүн булар да акчаны жеткире албай кыйналып атат. Эмне болду? Биз күнүмдүк арадан азастан бөлүп берген акча, мен ремонт үчүн берген акчам уже жеп бүттү да. Ишин бүтүшүнө дагы 2-3 күндүк иш калды. Башкача айтканда, бул уже мага карыз боло баштады, көрдүңүздөр. Эмнеге? Бир адам иштегенде ушундай болот. Ушул сыяктуу мисалдарды келтирип, мисалы үчүн мен мисалдарды келтирип айтам. Мына өзүмдүн устамды айтам, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу конкреттүү бир мисалдарды айтсак болот да. Мына ошол Каныбек деле менин таанышым десеңиз болот. Эми тааныш болбосоңуз, менин таанышым да, да айта бересиздер, Мына менин таанышым уста мына ушундай айтып атат. Ошого кошуласыңбы, кандай дейсиң? Дегенде чындап эле эркектерге кыйын азыр дейт. Анда мен көбүнчө ушул теманы айтам. Мурунку заманда эркек таап турган жеткен, азыркы күндө эркек таап турган акча жетпейт. Неге дегенде, мурун памперс иштеткен эмес, столго азыркыдай коюлган эмес, столго көп нерсе. Үйдү мурунку үй дубалы бар болсо, актап койсо, бир чүпүрөккө окшогон марлидин жаап койсо, парда жаап коет. Бир ак сетка, ошону тагып койсо бүттү ушул. Үй. Мебелдин кереги жок, төшөктү жерге салып жата беребиз деген нерсе болгон. Адамдар ошентип кедей жашашкан. Ошого элдин көбү кедей жашаган үчүн бул нормалдуу болгон. Ар бир балага телефон алып берели деген нерсе болгон эмес, билесиздер, бир үйдө бир телевизор болгон. Азыр 3-4 телевизор болуш керек болуп калды. Ошол сыяктуу азыр турмуш шарты жакшырды баарыбызда. Турмуш деңгээли көтөрүлдү, бирок ошого жараша ошол турмуш деңгээлин камсыз кылыш үчүн ошого жараша көп акча керек болот. Мурун бир эркек таапкан жеткен болсо, азыр жетпейт ал нерсе. Себеби дегенде мурун ысык көлгө өмүрүндө бир жолу, эки жолу барыш бул норма болгон. Азыр жыл сайын барыш керек. Ага эркек кайдан табат, кантип табат? Коңшу барып атса, туган тушкандар барып атса, кантип биз барбай жүрө беребиз деген нерсе да. Демек турмуш деңгээли көтөрүлдү. То есть башкача айтканда, мурункудан көбүрөөк акча табыш керек. Биринчиден, экинчиден аялдар, билесиздер, буну айтылып эле жүрөт, аялдардын мурункудай жумушу көп эмес, аз жумуш аз аялдарга. Аялдардын көбүнүн көпчүлүк жумуштарын уже өзгөчө дом, квартира үйдө жашагандар да суу ташымай жок, илгери болгон. От жагып, очокко бышырмай жок. Жада калса жер үйлөрдө деле ошол. Айылдардын көбүндө деле ошондой болуп калды. Бүт нерсе даяр. Чайнек өзү 5 мүнөттө кайнатып берет, газ деген нерсе бар, свет деген нерсе бар, жана башка. Көптөгөн маселелер азыр бат тез чечилет. Анын баарын аял жасап отуруштун кереги жок. Азыр аялдын турмушу кыйла жакшырды, кыйла жеңилдеди. Демек аялда убакыт пайда болду. Туурабы? Ошого ушул эки момент айтабыз. Эми азыр кризис болуп атат, кокуйда отура берет. Отура берет, кыймылдаган адам кошумча акча табып, ошол үй бүлөсүн өзүн жакшы деңгээлде
жакшы деңгээлде жашап турушат. Отурган таап атат, айласын таап, акча таап атат. Отурбаган адам кыймылдап чуркаган көз карашын өзгөртүп, ушул кризисте пайдаланып калган адам өсүп атат деп айтсак болот. Демек, акча темасында сүйлөсөк, адамдар азыр укканы даяр. И эне албетте өз балдарын ачка калбасын, эртең балдарыбыз ачка калып калбаш үчүн, эгерде күйөөгөн кокус азыр көптөгөн жумуштарда иштен айдалып кетип атат, сокращение болуп калат. Мына көрдүң Россияда, эртең бизге ошол келбейт деп гарантия кийимдерге кепилдик бере алабы? Бере албайбыз. Ошол кризис эртең Россиядан айланып келип, биздин экономикабыз бир. Россия биздин негизги соода партнерибиз. Бизге ошол кризис эртең келип калышы мүмкүн. Россиядагы кризис жумуштарынан кыскартылып, балким азыр кыскартылып көп компаниялар жабылып аткандан биз эми ал анализди көрүп элек, мен Кыргызстан мен дүйнөлүк деңгээлдегени көрөм. Демек, ошол нерсе болуп аткан болсо, бизге дагы келиши мүмкүн. Биз Россия менен экономикабыз өтө байланыш. Мигранттар эртең жумушсуз калса эле болду уже. Биз экономика мындан да кыйраган. Азыр өзү биз көп жылдан бери так эле кризис болуп аткан өлкөдө, кризис болуп аткан экономикада жашап атабыз. Андан бетер болсо, көпчүлүк адамдар ачка калат. Кийинки нерсе, кийинки слайдтарда айтат элем, бирок азыр айтып коеюн. Эмне? Дан көрүп атасыздар, Дан. Украина негизги поставщиктердин бири. Россия негизги поставщиктердин бири дандан. 20% ушу эки мамлекет элейт экен, адашпасам. 20-30% элейт экен да. Дүйнөдө дан жетпей ачкачылыкка келиши мүмкүн. Муну деле болбойт деп айта албайбыз. Болбосун, болбой калса эң сонун. Бирок болуп калса уже кеч болуп калат. Ошого алдын ала даярданып койсоң, кандай деп карайсың? Менде ошого сага варианттар бар деп айтсак болот, Адамдардын көбүндө качуу мотивациясы жакшы дейт. Качуу мотивациясы бул боюнча мен биздин сайтыбызда, биздин командабыздын сайтында, биздин сайтыбызды билесиздер, логин паролун сурап, директоруңуздан кирип көрсөңүз болот. Ошол жерде мотивация деген раздел, мотивация боюнча сабактарда качуу мотивациясы, умтулуу мотивациясы деп эки түрдүү көрсөткөнбүз. Умтулуу мотивация көпчүлүк адамда иштей бербейт. Бирок умтулуу мотивациясын өнүктүрүп алган адам келечекте бай жашайт. Качуу мотивациясы бул адамдардын 80-70% психологиясында качуу мотивациясы. Кандай бир проблема болсо, ушул проблемадан качкысы келет. Бул көпчүлүктө иштейт. Менде деле ошол нерсе мурун көп иштеген, качуу мотивациясы. Бизге бир жакпаган нерселерден алыс болгубуз келет, Ошол бул эмне? Ачкачылык. Бизге жакпайт бул нерсе. Эртең көчөдө калуу, үйү жок, эч нерсеси жок калуу. Акчасы жок, карызга жашап калуу, баардыгы каалабайт андай нерсени. Ошол нерседе болуп калбайын деп адамдар ошодон жакшы мотивация алат. Демек эмне? Биз адамдар менен сүйлөшкөндө ошону иштетсек болот. Ошону иштетип калсаңыздар, бизнесиңиздар жакшы өнүгөт. Демек, адамдар менен сүйлөшүп атканда ошону эске алыңыз. Качуу мотивациясы бул эң күчтүү мотивациялардын бири. Умтулуу мотивациясы көбүндө өнүккөн эмес. Аны өнүктүрүш керек. Аны өнүктүргөн адам келечекте бай жашайт. Бирок биз аны эске алабыз, аны биз өзгөртө албайбыз, ал өзү гана өзгөртө алат. Кийинки момент, бүгүн иштеп койгондо эртең эмне болот? Эртең чет өлкөдө эс алышат. Кимдирбей иштебей, кризис кокуй, элдин баары жумуш жок, азыр адамдар акча үнөмдөп атат, элдер акча жоготуп турат, кыйналып атат дегенди ойлоп отурган адам эртең дагы ошол абалда отурган болот. Кедей абалда. Кимдир бирөө, жок, мен кризиске карабай, мен иштейм, ошол моментти пайдаланам, ошол моментте мен башка темада сүйлөшөм адамдар менен, акча темасында, кризис темасында, ачка калуу темасында сүйлөшөм. Ошолордун коркуу, качуу мотивациясын колдонуп, мен аларга бизнес курдурдум. И алар менен биргеликте бизнес курабыз деген адам эртең чет өлкөдө иш алып жүргөн болот. Мына көрүп атасыздар, канчалаган лидерлер бизде директорлорду ачып атышат, Канчалаган адамдар чет өлкөгө саякатка чыгып атышат. Эмнеге? Бирок көпчүлүк бизде мисалы үчүн айталы 300 чакты директор болсо, ошол 300 чакты директордун баары тең эле ошол оборотторду жасап чет өлкөгө чыгып аткан жок. Чындап, кризистен пайдаланып туура иштеп аткандар өсүп, званиялар жасап чет өлкөгө чыгып атышат. Кокуй, элде акча жок, соода болбой калды мурункудан, товарлар кымбаттап кетти, инфляция болуп кетти дегендер өспөй отурушат. Биз фокусубузду эмнеге бурабыз? Ошол нерсе боло берет, Там, где фокус, там внимание дейт. Там, где внимание, там деньги дейт. Башка айтканда, сиздин фокусуңуз кайсы жакта, ошол жакта сиздин көңүлүңүз. Кайсы жакка көп көңүл бурсаңыз, ошол жакта акча дейт, Ал эми сиз кризиске көңүл бурсаңыз, элде соода болбой атат, иш жакшы болбой атат бурсаңыз, анда акча жок. Демек, сиз айтасыз, элде акча жок, демек менде акча жок. Же болбосо, элде акча жок, мен аны түшүнөм. Бирок элдин баары 100% баарында акча жок эмес. Биринчиден, экинчиден, акча жок болсо, демек адамдарга акча керек. Демек, алар акча табыш үчүн иштөөгө даяр, кыймыл-аракетке даяр. Демек, мен азыр ошол башка кризис эмес мага караганда азыр адамдар мени укканы, мага көңүл бурганы даяр. Ошол моменттен пайдаланып, мен бизнесимди куруп алайын десеңиз, сизде акча болот. Чет өлкөдө саякта каттап жүргөн болосуз. Демек, күчтүү позицияда болсоңуз, сиздин бизнесиңиз дүлгүрөп өскөнү турат. Күчтүү эмес позицияда болсоңуз, сиздин бизнесиңиз кыйраган турат. Бардык бизнестер ошол. Көпчүлүк бизнестер ошол. Кризисте бул үйрөнүү, переадаптация үчүн мүмкүнчүлүк. Бул кыш. Эсиңизде болсо, игилик жаратуу деген видеобузда кыш, жаз, күз, жай деп түшүндүрүп бергенбиз, Бул кыш. Переосмысление, башкача иштеш керек.
переосмысление, переадаптация. Ошол заман өзгөргөнүнө жараша. Кризисте көпчүлүк нерселер өзгөрүштөр болду экономикада. Инфляция болду, товарлар бүт нерсе кымбаттады. Ошого жараша өзгөрүшүм керек мен. Мен подход, ишке болгон көз карашымды, подходумду башкача ыкмалар менен иштешим керек деген адамдар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк. Көпчүлүк пассивдүү режимде отурушат азыр, демек конкуренция төмөн. Башкача айтканда кээ бир командалар, кээ бир компаниялар азыр пассивдүү режимде окуй элде акча жок деп көпчүлүк адамдар ушундай настройдо жүрүшөт. Демек эмне? Конкуренция жок, азайды. Сизге окшоп сунуш айткандар, сунушту жакшы түшүндүргөн адамдар азайды. Канчалык адамдар биздин командадан, биздин компаниядан иштебей калып кеткендер болду. Бул дагы сиз үчүн мүмкүнчүлүк. Кимдир айтат, көп адам катталды, бизнеске, сетевойдо, Павеликке көп катталды дешет, Мына катталгандар иштебей калды. Сизге конкуренция жок, мүмкүнчүлүк. Пайдаланып калыңыз, иштеп калыңыз. Болбосо эртең элдин көпчүлүгү кайра кайрылып иштей баштайт, кризис токтогондо. Сиз айтасыз, элдин көбү иштеп атат, элдин көбү конкуренция көбөйдү. Мына сизге конкуренция жок. Конкуренция жок деген ушундай болот, Көпчүлүк адамдар пассивдүү режимде болуп атканда, сиз активдүү режимде иштеңиз. Башкача айтканда, башкалар уктап атканда сиз иштеңиз, Башкалар аң сезим уктап, кокуй тиякта согуш болуп атат экен, кокуй биякта инфляция болуп атат экен, кокуй биякта тигиндей адамдар сокращение болуп атат экен деп ойлоп жүргөндө, сиз бул мүмкүнчүлүк. Кээ бир бизнестер болбой калды. Мисалы үчүн туризм бизнеси кандай бир мезгилге токтоп, анан кийин кичине боло баштады. Муну караганда чет өлкөгө азыраак чыгып калды. Демек эмне? Акчасы азайды. Демек чет өлкөгө акысыз барышты каалайсыңбы деп сунуш айтсаң, кимдир бирөө макул болот, кимдир бирөө кызыгат. Адамдар мүмкүнчүлүктөрдү издей башташты, көрө башташты, карай башташты. Бир убакта мүмкүнчүлүктөр көбөйүп кетип, сунуштар көбөйүп кетип, карабай да калган учур эле. Азыр тескерисинче болуп калды. Демек айткандар айтып калып, адамдарды өзүнө тартып өсүп кетип атат. Айтпай элде акча жок деп отургандар айтпай калып, башка бирлөргө алдырып коюшат. Демек ошолго жараша өзгөрүш керек. Кийинки нерсе, кризис күчтүү болуу үчүн машыгуу, бул гиря, штанга. Спортто билесиздер, канчалык адамдар гиря штанганы көтөрүп атып, анан кийин кризисте күчтүү кризисте дейин, машыгып бүткөндө ал күчтүү болуп чыгат, Машыгуу бул эмне? Бул өзүнөн оор кандай бир оорундуктарды көтөрүү. Кинолорду көрсөңүздөр, жандай секирип буттарына гиряны асып, буттарына гиряларды байлап алып, таштарды байлап алып секиргендер болот. Анан ташты чечип коюп секирген аябай бийик секире башташат. Эмнеге? Булчуңдары машыгып калды. Буттун булчуңдары машыгып калган болот. Анан кинолордо эми албетте күч өтүп тартат, бирок бул чындык. Көпчүлүк, мен да спорт менен машыккам, карате менен машыкканбыз. Ошол мезгилде биз ошол сыяктуу көнүгүүлөрдү тынбай жасайт элек. Андан кийин каратенин ар кандай түрлөрүнө бардым. Ошол жерде көптөгөн нагрузкаларды алат элек. Мындай штанга окшогондорду кылып, таштарды кылып, ошентип отуруп биз булчуңубуз күчөйт. Булчуң чоңоюш үчүн иш кылса нагрузка бериш керек, Адамдын организмибиз күчтүү болуш үчүн кандай бир нагрузка бериш керек. Ден соолук чың болуш үчүн кандай бир нагрузка басып туруш керек, кыймыл аракет кылып туруш керек, Демек, биздин аң сезимибиз деле ушундай. Кризис бул өзүнчө гиря биздин аң сезимибиз үчүн. Бул өзгөчө ишкер адам үчүн бул чоң гиря. Эртең кризис маалында сиз гиряны көтөрүп жүрдүңүз, көпчүлүк проблемаларды чечип аттыңыз, адамдар акча жок деп атты. Адамдар азыр жок, акчам жок, азыр ала албайм деп атты. Сиз ошондой абалдарда иштеп аттыңыз. Эмне болду? Кризис бүткөндөн кийин сиз дүркүрөсүп кеткен болосуз. Жанагы бутуна ташты байлады, анан ташты чечип коюп секиргенде өтө бийик секирди демекчи, ошол сыяктуу сиз дагы ошол гиряны алып койгондо өтө бийик секиргендей бизнесиңизде өтө бийик бизнесиңиз секире баштайт. Так, бир момент, Ошол сыяктуу бул дагы өзүнчө машыгуу. Сиздин бизнесиңиз күчүндө, демек кризис бүткөндө, эртең кризис бүткөндө конкуренттер эми ойгонуп аткан болот, Сиз болсо уже машыгып биринчиден күчтүү болгон болосуз. Экинчиден сиз токтоткон жоксуз бизнесиңизди, дагы бир кыймыл аракет кылып аттыңыз. Кризис бүткөндө сиздин бизнесиңиз дүркүрөсүп кеткен болот уже. Тигилер эми кыймылдай баштаганда сиз уже көп базардын көп бөлүгүн алып койгон болосуз. Ошон үчүн башкалар уктап атканда, кризис, кокуй кризис болду деп атканда, ооба, кризис бир мүмкүнчүлүк. Бул кыйынчылык, бирок жанында мүмкүнчүлүк бар. Экөөнү тең бирдей алып кетсем, мен өсөм деген подход менен иштеп аттыңыз, кризис бүткөндө сиз өсүп кеттиңиз. Ушул нерсе көпчүлүк адамда болуп атат. Ушул нерсе жай мезгилинде иштегендерде болуп атат. Жай мезгилинде көбү расслабон болуп, уже мындай башка жумуштарга алек болуп, башка фокусу башка жака бөлүнүп, бизнесинде көп убакыт бөлө албай калат, көп иштебей калышат. Бирок иштегенде дүркүрөсүп кетип атат дагы. Ошолор уктап жүргөндө алар көпчүлүк тааныштарына айтпай калды. Ал эми жай мезгилинде ишти баштап иштегендер ошолордун тааныштарына айтып каттап алды. Көрдүңүздөр, Демек, ким кандай көз карашта? Фокусту кайсы жака бурабыз, ошого жараша натыйжа болот. Сен эртең криз бүткөндө кандай киришиде деңгээлде болууңуз керек сиз?
өзүңөргө ушул суроону берип коюңуз. Кризис бүткөндө сиз кандай кирешеде болгуңуз келет? Кризис учурунда кандай кирешеде болгуңуз келет? Экөөдөн сурап көрүңүз, Кризиске карабай, мисалы үчүн 30-40 миң болсо планыңыз, 30-40 миңге чыксаңыз болот. Кризиске карабай, кризис бүткөндө ошол 50-60 миң же 70-80 миң кирешеге чыксаңыз болот. Мына бизде кече Альвина интервью берди. Альвина 30 миңге кирешем түшүп кетти дейт башка. Дүкөндө ачканда, павильондо ачканда, павильон эмес, дүкөн деди. Продуктовый дүкөн. Анан аны иштетким келбей калды уже. Мен балдарымды көрбөй калдым. Балдарым көчөдө эле калды, эч ким карабай. Биякта иштеп жүргөндө, мен фабрикте иштеп жүргөндө, балдарым да карайт элем, ишимди да жасап жетишет элем. Ошону эстеп кайрылып келип иштедим дейт. Киришип иштегенде мен 30 миңден кайра 90 миң кирешеге чыктым дейт. Көрдүңүздөр. Адамдар кризис, соода жок, азыр адамдар жакшы албай атат, адамдар үнөндөп калды деп атышат. Ага карабастан Альвина өсүп атат. Бизде деле ошол. Биз кризиске карабастан тескерисинче биздин кирешебиз примерно 70-80%га өстү кирешебиз. Кээ бир учурда 100%га өстү. Демек 2 эсеге өстү почти. Кризиске карабай, көрдүңүздөр, Демек эмне? Кризис деп отура берсек, кирешебиз токтойт экен, азаят экен. А кимдирбей кирешесин чогултуп атат. Так. Ошого кайсы жака көңүл бурабыз? Ошодон болот. Азыркы кризис абал боюнча ой пикириңиз кандай деп тааныштарга чалып сүйлөшөбүз да. Салам Айгүл, кандай жакшысың? Иштериң жакшы? Сурашкандай. Айгүл, сага бир эки суроом бар эле. Ой пикириңди айтып койбойсуңбу? Азыркы кризис абал боюнча сенин оюң кандай? Бул кризис болуп атат, согуш болуп атат, коронавирус болду, товарлар жакшы келбей атат, оюң кандай, пикириң кандай дегенде ошого карата уже тема башталат. Кризис боюнча тема башталат. Кризис боюнча тема башталгандан кийин сиз өзүңүздүн сунушуңузду айтсаңыз болот. Азыр билип көрүп атасың, көпчүлүк адамдар сокращение түшүп калат. Сен андай сөз болбой атабы дегеле, мындай просто алып алды билип коеюн дегеним. Мага кызык болуп атат. Мен эми айлыкка иштебеген үчүн биле бербейм. Же айлыкка иштесеңиз, мен эми дегеле базарда эмне болуп атат, иш базарда, адамдардын айлыкка иштегендерде эмне болуп атат, бизде өзгөрүш болуп атат кандай деп өзүңүз абалда айтсаңыз, бизде вроде андай жок, сиздечи деп сурап койсоңуз болот. Сурагандан кийин тема башталды. Бул теманы башташтын жолу, акча темасын башташтын жолу. Силер иштеген тармакта сокращение болбой эле деп сурайбыз. Кошумча дагы варианттар, анан сүйлөшкөндөн кийин болуп атабы, болбой атабы дегенден кийин фокус болуп кетсе, сенде кошумча варианттарың барбы? Менде мисалы үчүн азыр мен ошол вариантты көбүрөөк басым жасасам болбой калды деп атам. Сенде кандай деп сурасак болот, Анан сурагандан кийин ушундай варианттарды караштырып атасыңбы же ата эле же караштыра элексиңиз? Жок, караштыра элекмин десе, өзүң билесиң да эми жандай көпчүлүк эл ушундайбыз, же кыргыз ушундайбыз деп койсоңуз болот. Эми кыргыз эмес, элдин баары ушундай. Бирок бизде кыргыз ушундайбыз деген жакшы көрүшөт, өзүн сындаган жакшы көрөт кыргыздар. Биз кыргыз ушундайбыз да, биз аркабызга келмейинче, аркабызга какылыктап келип калмайынча отура беребиз. Пока гром не нагрянет дейби, орустарда бар. Мужик не перекрестится дейт. Башкача айтканда, чагылган бизде мына жер тирөө болмоюнча Кудай сакта деген сөз оозунан чыкпайт. Даже жада калса Кудайга ишенбеген адам, ошондой Кудай сактасын деп коркуп ошол сөздү айта баштайт. Ошол сыяктуу аркабызга келмейинче тынч жүрө беребиз, билесиң. Ошондой кошумча варианттарды карап атасыңбы десек, жок, карай элекмин десе, анда ошондой болбош керек экен, билесиң да. Кошумча вариант айтсам көрбөйсүңбү деп айтабыз. Деген жана фабрикпи десе, кеп фабрикте болбой атат, кеп акча маселесинде болуп атат деп туруп, биз интернет дүкөн менен иштешебиз. Интернет дүкөнүнүн соодасын көбөйтүп беребиз деп кыскача айтып берсеңиз болот. Фабрик деп берсеңчи. Ошентип айтсаңыз, андан кийин балким кээде фабрикте адамдар билесе башкача элестетишет. Кээде фабрик дегенде бул сатыш керек деп ойлойт. Фабрик дегенде адам катташ керек дейт. Бул интернет дүкөнүнүн соодасын көбөйтүп бериш керек деп ойлобойт көбү. Сиздин позиционированиеңизда, мен адамдарга ошентип айтам. Позиционирование деген сиз адамга кандай формада айтып бересиз. Мен ушундай формада айтып берем. Башка айтканда, ошол эле алманы мисалы үчүн кооз кылып айтып берсе болот. Анан бул алмада эмне жерде эле жатат десек жегибиз келбейт. Могу таза жууп туруп, ачып туруп, кара кандай сонун алма, бул сорт мындай, анан чечсең болот деп сүрөттөп берсең, адам алма жегиси келип кетет. Бул алмада десек эч ким жегиси келбейт. Ошол сыяктуу бул бизнесте да ушундай сонун кооз кабыкка ороп, конфеттин кагазындай, ошол кооз кагазга ороп берсек, адам алгысы келет. Ошол сыяктуу айтсак, адамдар кызыга баштайт. Мен ошол сыяктуу айтам да. Фабрик менен маалик бол, фабрик сонун бизнес дебейм мен. Биз интернет дүкөн менен иштешебиз. Бул Россиянын эң популярдуу, эң чоң компаниялардын бири, өзүнүн темасында чемпиондордун бири деп айтам. Ошондой интернет дүкөн менен иштешебиз. Ошол интернет дүкөнгө биз кардar тап берген үчүн бизге процент соодадан киреше төлөп берет деп айтам. Мына ошол сыяктуу формага жакшы кийгизип туруп айтышыбыз керек. Эми кошумча кокус жумушта проблема болсо, сенде кошумча варианттарың барбы деп сурасак болот. Бул дагы бир вариант суроонун. Анан айтабыз, кудукту суусаганга чейин казыш керекпи же суу салып атканда казыш керекпи дейсиз. Албетте суусаганга чейин дейт.
Ошо мен дагы сага ошондой вариант айтып атам. Кудукту суусаганда эмес, ага чейин кокус эртең жумуштан кыйынчылык болуп калса, айлык төлөй албай кыйналып калса, андай болбосун. Бирок кризисти көрүп атасың, ар кандай болуп кетет. Биз ойлобогон нерселер болуп кетет. Кече ойлодук беле, Украина менен Россия согушат деп? Ойлогон эмеспиз эч кимибиз. Согушпайт, согуш болбойт деп ойлогонбуз. Бир убакта 2010 жылы бизде түштүктө Ошто, Жалал согуш болуп кетти. Биз ойлогон белек, ойлогон эмеспиз. Жок, эми мындай анча мынча разборкалар, уруш болот, а так согуш болбойт деп ойлогонбуз. Бирок болуп кетти. Ойдо жок, ойлобогон нерсе болуп кетет турмушта жашоодо, Ошондой болуп кеткенде кокуй дебестен алдын ала даярданып койгон жакшы экен. Ошого кандай карайсың деп, анан акча темасына барабыз, көрдүңүз. Албетте согушка даярданыңыз дейм, эми муну эске алыш керек да, согуш болуп кетсе, кокус деген нерсе. Ошон үчүн мен дайым командама айтам, силер структураңарды, командаңарды бир эле Ошто же Жалал Абадта же түштүктө курбагыла, түндүктө да кургула, биз кооптуу жерде жашайбыз. Кечке эле түштүктө эле кура бербегиле дейбиз, Анан Кыргызстан деңгээлинде куруп аткандар айтабыз, Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, биз кичинекей экономикабыз, кризиске тез эле кирип кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн бир мамлекет эмес, бир нече мамлекет менен кургула дейбиз бизнесиңерди. Уже бир директордон жогорку драгоценный директор болгондорго ошентип айтабыз да. Ошол сыяктуу не ложить все яйца в одной корзине. Корзине деген сөз бар. Бир корзинага бардык жумурта, бардык тукумду салып койбойбуз. Салсак не болот? Корзинабыз колдон түшүп кетсе, бардыгы сынат. Ошого эки жака, үч жака бөлүп койгон жакшы. Экономикада акча темасында ошондой болуш керек дайым. Демек эмне? Демек сага сунушум, өзүң жумушуңда иштегенче дагы бир акча булагын куруп койбойсуңбу? Мисалы үчүн мен куруп койгондорду көрүп атам, жакшы болуп атат. Өзүнүн айлыгын жашайт, а бул жактан түшкөн киришени топтошот. Топтоп туруп бир алган, бир түшкөндө 200 миң, 300 миң түшүп калат, өзүнүн чоң ишин бүтүрүп алат. Анан ошентип жүрүп анан кийин байыйсың да, ушундай вариант көрүп койбойсуң деп айтабыз, Анан албетте кризисте адамдар көбүрөөк коркот. Көбүрөөк кооптуу болот, көбүрөөк эртеңки күнү ойлой баштайт. Кризиске чейин ойлобойт. Демек ушул моменттен пайдаланып, азыр аларды бул бизнеске аралаштырып алсак болот. Көпчүлүк ошол иш болгондо гана чуркай баштайт, алдын ала эмес. Мен сага сунушум, алдын ала кылбайлы. Мен дагы ойлонуп, мен мурун ушундай элем. Мен эми алдын ала кылышты туура көрдүм. Ошон үчүн мен бир жерде иштегенче бул бизнести курутам. Же болбосо ошон үчүн мен ушул бизнесте кризиске карабайт экенин түшүнүп, себеби бул бизнес кризиске чындап эле көп карай бербейт. Себеби ал сенин колуңда да, бирөөнүн колунда эмес. Анан элдердин чөнтөгүнө ала албай дегенге карабайт, биздин товар эми дайым эле өтө берет турган нерсе, билесиңер да. Тамак аш ушул биздин товарга окшогон сыяктуу товарлар кризиске карап өтө берет. Бир аз үнөмдөшү мүмкүн, бирок өтө берет. Албай койбойт да. А мебель менен машинаны уже ойлонуп калышат. Үйлөрдү алыштырып ойлонуп калышат, негизинде кризисте мен эртең төлөй аламбы, төлөй албаймбы деген маселе бар. Баары жакшы болсо, эки жактан акча. А эгерде кокус кризис болбосо, иштен сокращение болбосо, сага жакшы эки жактан түшө берет. Деп туруп жана мен айткандай айтасыздар, Кандай настрой менен сүйлөшүп атасыз? Ошол дагы чоң роль ойнойт. Албетте сиз ошол адамга жардам берип калайын, ошол адамга бир мүмкүнчүлүк болуп калсын, ошол адам дагы турмушун оңдоп алсын деген ниет менен айтсаңыз, ичиңизде, сыртыңызда эмес, ичиңизде ошол нерсени адамдар сезет. Жана өзүңүз дагы мындай бойцовый настрой деген, мындай кылайлы, кел, давай жасайлы деген настрой менен айтсаңыз, адам сизди көрүп угат. Анан жөн эле ушул кризис болуп атат да, көрүп атасың го. Ошол кризистен алдын ала даярданып коюш керек. Кокус кризис болбой калса, зато эки жактан түшүп турат деген настрой менен айтсак, бизде эч ким укпайт. Бул адамды жандырбайт, Адамдар биздин эмне келет? Эмоцияга келет. Сиздин ошол эгерде сизде өзүңүздө ошондой ишеним болуп турса, көзүңүз жанып турса, адамдар жакшы келет. Анан биз берген шаблондорду сиз ошондой өзүңүздө уверенно, ишеним менен, настрой менен жасап алсаңыз, айтпасаңыз бирөөгө, ошол нерсени, ушул эмоцияны бербесеңиз, адамдар келбейт. Адамдар сиздин эмоцияңыз келет. Эмнеге кимдирбөө жаңы новичок болуп туруп, көп адам каттап салат. Кимдирбөө көптөгөн сабактарга катышты, кантип жасашты билет, бирок айтса эч ким келбейт. Эмнеге? Настройдо проблема. Мен көптөн бери иштеп атам, натыйжа жок, болбой атат го, ийгилик жарата албай атам го деген настрой менен айтсаңыз, адамдар келгиси келбейт. Андай жерге келгиси келбейт. Кой, андай жок, андай жака баргым келбейт дейт. Жанып аткан, эртең күнүн көрө алып, ошол күнгө жеткиси келип аткан адамдар башкача эмоция берет. Ошондой адамдарга көбүрөөк келет. Бул деген ошондой эле фанат болуп алыш керек деген эмес. Албетте, фанат болуп алсаңыз да, адамдар сизден кача баштайт. Бардык фанаттардан адамдар качат, билсеңиздер керек, Даватта өтө фанат болгондордон качат, динге катуу чакыра бергендерден, сетевого катуу жабышып алып чакыра бергендерден качат. Фанат жакшы мааниде фанат болуңуз, бирок элдерге, адамдарга жабышып алган фанат болбошуңуз керек да. Жакшы мааниде фанат ал эмне? Ал өзүнүн ишине берилген, өзүнүн ишин жакшы көргөн, өзүнүн ишинин келечегин көрө алган адам, бул фанат өзүнүн ишин. Жана ошол жумушка толук берилет. Бул фанат, бул жакшы мааниде. Андай болсоңуз, сиз бизнесиңиз жакшы келет. Так, айлыктар задержка болбой атабы, башкаларда задержка болуп аткан угуп атам деп айтсаңыз болот, Силерде кандай жакшы элеби деп сурайсыз, Просто билип коеюн деген мага кызык. Мен эми элдер менен көп иштеген үчүн мен бул нерсени эске алышым керек. Ошого сен как бы өзүңдүн абалыңды айтып койсоң, мен
2-3 адамдан сурап түшүнүп алам деп сурасак болот, мисалы да бул ошентип шылтоо кылып сурасак болот. Так, кийинки момент. Мен кризиске шылтоо отуруп алып иштебей коюп, балдарым ачка калбасын деп, андан бетер иштеп атам. Сенде кандай болуп атат деп теманы баштасаңыз болот, Андан кийин баалар көтөрүлүп атат, дагы көтөрүлүшү мүмкүн билсең керек. Дандын акчасы көтөрүлүп кетсе, эгер дандын баасы көтөрүлүп кетсе, анда ачкачылык болушу да мүмкүн. Муну угуп атсаң керек, кабарың барбы жокпу деп сөздү баштайбыз. Сөздү баштагандан ушундай болуп кетиши мүмкүн деп түшүндүрүп айтабыз согуштун айынан. Бул бааны көтөрүп бериши мүмкүн. Ал көтөрүлгөндөн кийин албетте тамак аштын баардыгы көтөрүлөт дан. Себеби дегенде дан бул шекерге окшогон основополагающий. Бензин, шекер булар основополагающий нерсе. Бензин кымбаттаганда баардык нерсе көтөрүлөт. Шекер көтөргөндө тамак ашка тиешелүү, дан көтөргөндө тамак ашка тиешелүү көпчүлүк нерсе көтөрүлө баштайт. 2020-жылы кризис болот деген прогноздор бар болчу. Алдын ала билгенбиз, мен билгем. Даярданып койгондор көп кыйналган жок, карызга батып кеткен жок. Тилемчиге окшоп акча сурап калган жок, ар кимден. Даяр эместер мына айла жок акча сурап жашашты. Ошого ошондой абалда калбаш үчүн сага сунушум, эгер баары жакшы болуп атса, алдын ала кел бир дагы акча түшүп турчу бир булак жасап коелу, кандай карайсың деп сунуш айтсак болот. Кийинки нерсе экономия. Бул кардарларга жана тааныштарга айтсак болот. Экономия жөнүндө айтсак болот. Сен азыр сатып алууларыңда эконом кылып атасыңбы? Көрүп атасың баалар көтөрүлүп кетти, эконом кылганга аракет кылып атасың, кандай кылып атасың деп сурасак болот тааныштардан, Клиенттерден деле ушундай, мисалы үчүн ушундай эконом кылганга аракет кылып атасызбы деп сурасак болот. Потенциалдуу клиенттерге да. Дегенде эконом кылып атам же кылбай атам дейт, ошого жараша ушул теманы баштадыңыз. Эми сүйлөшүп баштайсыз. Арасында мен сага сунушум бар, кааласаң эконом кылып аткан болсоң, же эконом кылсам жакшы болот эле деген ой болсо айтасыз. Ошондой ойду айтып атса. Арзандатуу менен алып, анан сатып алууларыңды акысыз кылып алыш варианттарды караштырып көрүп атасыңбы өзү? Менде ушундай вариант бар, көрөм десең бир көрсөтүп коеюн дейбиз, Анан эми ал канча эконом кылат десе, мисалы үчүн айталы, 500 сом, 700 сом, 1000 сомго чейин эконом кылып каласың деп айтсак, эми ушундай эле болуп калат. 500 сомдон 1000 сомго чейин эконом кылып калат. Эми ал канча эконом болмок эле десе, сени туура түшүнөм. Албетте 500 сом, 1000 сом сенин тагдырыңды чечпейт, жашооңду чечип койбойт. Бирок мен сага сунушум, бир нерседен эконом кылбады сен. Бир жагынан бияктан эконом кыл, бир жагынан башка жактан эконом кылып отуруп, кошуп келгенде 5000, 10000 эконом болуп калат. Ошого кандай карайсың деп сүйлөшсөк болот. Ошентип отуруп анан кийин чоң суммада эконом болот, анан сага ким эле бир жактан сразу 10 000 сом эконом кылдырып коймок эле, сен крупный клиент болбосоң. Туурабы десең, ооба дейт. Ошон үчүн мен сага сунушум, бияктан эконом кылып кал, эртең башка жактардан эконом кылып каласың, анан ошентип отуруп киреше үй бүлөңдө көбүрөөк акча калып калат. Ошого мен сага варианттарды айтып коеюн дейбиз да. Анан өзүңө, үй бүлөңө 20% арзандатуу менен деп айтып берсек болот, акцияларды айтып берсек болот, ар кандай акциялар болот. Башкаларга рекомендация жасап отуруп, өзүң колдонуп, көрүп, жактыргандан кийин сабактарды көрүп коесуң продукция боюнча. Анан соода сатык боюнча сабактарды көрүп койсоң болот. Көп адамдар ойлойт да, сатыш бул кыйын нерсе деп. Сатыш андай деле кыйын нерсе эмес. Өзүңө жаккан, өзүңө эмнеси жакты, эмнеси жакпады айтып койсоң, адамдар мага да алып берчи дей баштайт. Мунун өзүнүн сабактары бар. Мындай эринбей бир жарым саат, 1 саат убактыңды бөлүп койсоң, биз дайым эле сатап турбайбыз, биз жашоодо сен дайым сатасың деп түшүн айтып беребиз. Сатасың, бирок мен сатам деп ойлобойсуң да аны. Бирөөгө өзүңө жаккан көңүлүңдү, пикириңди бөлүшүп коесуң. Анан 10 адам менен бөлүшүп койсоң, 10 адамдан бир экөө ошону багып алат. Ошол нерсени бир эле сен жасап койсоң, сага киреше түшөт, кошумча. Өзүң алганча аларга да алып берип коесуң, каталогко да аларга берип коесуң, сага скидка менен кирет. Ошол ортодо калган акчанын эсебинен сен өзүңдүн продукцияңды бекер кылып алсаң болот. 500 сомдук, 1000 сомдук, 2000 сомдук продукцияны бекер кылып алсаң болот. Бул жанагы мен айткан 20% арзандатуудан тышкары деп эсептеп көрсөтүп берсеңиз, дейт. Мисалы үчүн биздин тааныштарыбыздын бири ошонун пикирин айтсам, ал военный десейт эле өзүн жакшы карайт эле, же биздин кардар айтат эле, көп убакыт биздин продукцияларды алып жүрдү, биздин сабактарды көрүп жүрдү, ошондо айтты, жакшы нерсе экен. Мен сатпайм деле, өзү сатышка деле кызыкпайм. Анан өзүм жакшы карайм да билесиң го дейт. Конечно, сиз сабактарды көрөсүз, ого дейт. Ошону эле мындай менин кыздар эле эмне колдоносуз деп сурай беришет дейт. Биринчиден. Экинчиден мен кыздар могу нерсе мага жакты, ушундай экен, мындай экен деп айтып берип атсам, мага да заказ алып бериңчи дейт. Мен сатпайм деле дейт. Жөн эле өзүм колдонгондор көрсөтүп берем, бөлүшөм дейт. Мына көрдүңүз, Ооба, сатыш деген өзү ушундай, профессионалдуу сатыш ушундай болот. Бөлүшүп койдум, айтып бердим, пикиримди айтып бердим. Анан өзүм билген билимимди бөлүшүп койдум. Дегенде адамдар көп сурай баштайт. Анан ошол нерседен сатуу болот. Сатуунун бир формасы ушундай болот. Анан көп адам сатуу дегенде сөзсүз, меникинен алчы деп айтыш керек деп ойлойт. Жок, андай эмес. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтып атып эле заказ боло баштайт, сата баштайсыз. Ушуну эле үйрөнүп аласыз. Бул оңой эле нерсе эмес. Үйрөтүп багып берип коем. Ошентип отуруп сиз коллегалар, тааныштар, туугандар жана башкалардан заказ алып атып кошумча өзүңүздүн продукцияңызды бекер кылып аласыз. Сизге кыйла эконом болуп калат. Ошого кандай карайсыз деп айтсак, кимдирге макул болот. Бул дагы экономиянын жардамы менен адамдарды алып келүү.
Көпчүлүк чет өлкө компаниялардын товарлары өтө кымбат, долларга карай көтөрүлүп кетти. Муну да айтсаңыз болот, көтөрүлүп кетти. Бизде жакшы кичине эле көтөрүлүп туруп кайра жакшы баага түшүп калды. Ошого сизге сунушум биздин бааларды дагы биздин каталогдо бир көрүп коюңуз деп каталогду көрсөтсөк болот, экономияны. Анан экономиканы айтып бергенче. Эми сиздерге бул маалымат, сиздерге лидерлерге, башка компания лидерлерге айтсаңыздар болот, кааласаңыздар. Бизде мисалы үчүн атактуу швед компаниясына азыр жеке объем айлык түшүндүрүш үчүн 9000 сомдук заказ кетириш керек. Бизде билесиздер 5-6 миң көтөрүлгөн жок. 2200 сомдук мисалы үчүн Түркиянын бир компаниясына минимум бир заказ кетиргенде 2200 сомдук заказ кетириш керек. Плюс товары адашпастан бир 30-40-50%га кымбат да. Ошол жактан да утулуп атат. Кымбат алышпай, ошо иштегендер, кардарлар утулуп атышат биринчиден. Экинчиден алар бир заказ өткөндө 2200 сомдук жөнөтүш керек. Бул кыйын. Эми 2200 сомго алса бир жолу алат. Анан постоянно ар 2-3 айда 2200 сомдук албайт да көпчүлүк. Бизде 1000 сомдук, 1080 сомдук минималдык заказ бар. Мына кааласаңыз, мына бул жактан да сиз утасыз. Өзүңүзгө керектүү гана товарды алып аласыз деп сунуш айтсак болот, Ийги нерсе, дүкөндөрдө да товар анча кымбаттап кетти, көрүп атасыздар, 30-40, кээ бирleri 50% көтөрүлүп кетти. Бизде көп болсо 10% көтөрүлдү, көп көтөрүлбөдү. Азыр эле мына жетекчилик жана сүйлөштүк, курс рубльдуку көтөрүлдү, биз көтөрсөк деп атабыз дегенде, бирок бул көтөргөн менен биз кардарларды жоготобуз да, кайсы бир бөлүгү жоголуп кетет, албай калышат да, башка жактан ала башташат. Ошол нерсе менен кайра бир утулуп коюшубуз мүмкүн дегенде туура айтасыз. Ошондой эле болот. Бул көрүнүштү көрдүңүз го сиз. Рубльдун курсу түшкөндө түшүрдүңүз, көп кармабай бир кармап көргөндө кыйынчылыктар болот да. Соода азайып ушундай болот да. Анан рубльдун курсу түшкөнгө жараша бул түшүргөндө эмне болду? Соода көбөйүп кетти. Ошол нерсе менен компания утуп атты. Бизде да ошол көрүнүш болуп калат азыр. Ошонун тескериси болуп калат десек туура айтасың деп ал дагы макул болду. Мына көтөрө турган ой жогондойчу. Курска карата өтө көп көтөрө бербейли деп. Анан катуу көтөрүлүп кетсе майда жогондо. Так, ошого анан салыштыруу жасаңыз. Албетте, мына азыркы дүкөндөрдө канча болуп атат? Биздин интернет дүкөндө канча болуп атат? 1, 2, 3, 4 мисал келтирсеңиз ошол жетет. Салыштыруу жасаңыз. Бул жакта мен салыштыруу жасайын десем, ар кайсы шаарда, ар кайсы мамлекетте ар кандай болуп калат экен, ошон үчүн сиз өзүңүз шаарыңыздан биздин каталог менен салыштыруу жасап койсоңуз болот. Компания анан бир нерсени эске алалы, мына сиздерге бул маалымат, лидерлерге, командаңызга айтсаңыз болот. Компания ар кандай перестройкаларды кылып атат. Ушул ситуация өзгөрдү, ситуацияга карата ассортимент, поставка жана башкаларды чечип келип атат, Ошого жараша биздин проблемабызды чечип, компания өзүнүн ишин дагы жакшыртып атат. Кардарларды жоготуп койбош үчүн ар кандай жолдорду таап атат. Демек сиз дагы эмне кризиске жараша перестройка жасаңыз. Мурун башкача чакырсаңыз, эми башкача чакырыңыз. Мурун башка темада сүйлөшсөңүз, эми ушул темада сүйлөшөңүз. Ошого сиз дагы перестройка жасасаңыз болот. Кийинки нерсе бартер маселеси. Кризисте көпчүлүк ишкерлер бартер менен иштешет. Биз дагы бир убакыт анча мынча бартер менен иштейт элек. Азыр деле сулуу салондо да бартер колдонобуз, фабрикада дагы биз бартер колдонобуз. Бул боюнча бизде сатпастан сатуу сабагында сонун мисалдарды келтирип бергенбиз. Көрүп ошол жактан үйрөнүп алсаңыз болот. Сонун бартер мисалдар бар. Ишкерлер көбү кризисте эмне бартер менен иштеп атып, жан багышат, эптеп оборот сооданы айландырышат. Мисалы үчүн көп жылдык ишкерликте иштегендерден сурасаңыз, көпчүлүк айтып беришет. Пиязды картошкага алмаштырдым, картошканы барып бутылкага алмаштырдым, бутылканы барып айталы стройматериалга алмаштырдым, стройматериалды дагы бирдеңеге алмаштырдым, акыры өзүмө керек нерсени алып алдым. Айталы кездеме керек дейли, же айталы акча керек. Ошондо акча бирөө крупный партия керек экен, ошодон сатып алып алдым дейт. Мисалы үчүн шекерге алмаштырып, шекер саттым, алмаштырып алдым. Ишкерлердин көбү наличкада отура берсе айланбайт, Азыр деле мисалы үчүн көрүп атасыздар, автоунаа дейм эми. Үй алгандарда үй алыш үчүн алар машинасын өткөрүп, ошондой болуп атышат. Мисалы үчүн азыркы убактада ошо машинасын өткөргөн экен үй алыш үчүн. Үй төлөп үчүн аз эле калыптыр. Ошол жагынан да кыйналып атыптыр да, кредит төлөп атып, ипотекага, кредит, рассрочкага үй алып, ошону төлөп жүрүп, ушундай болуп атыптыр. Ипотека алып меди чыгылса ошондой экен да, карыз экен, ошол жакты төлөп турат экен. Эми ошону төлөй албаган адамдар машина берип туруп ушуну төлөп атышат, бартер. Азыр биресе сатам десеңиз, обмен барбы деп чыгышат, обмен деген эмне? Азыр мисалы үчүн биз дагы карындашым ошо үйүн караштырган жатабыз, бартер вариантында карап койрели. Анын Бишкекте квартирасы бар, Бишкектегисине ошту алмаштырайлы деп. Кимдирбөө балким көчүп аткандар. Ал өзүнчө сатса ошто болсун, биз Бишкектен өзүнчө сатсак көп убакыт өтүп кетиши мүмкүн, Балким кээде жакшы вариант чыгып калат. Ошого биздин бизнесте дагы эмне? Бизнесте дагы сиздер бартерди колдонсоңуздар болот. Бартер биздин товарды башка продукцияга алмаштырсаңар болот. Өзүңүзгө керектүү. Продукты питания болобу, кийим кече болобу, келип алмашалы деп сунуш айтып койсоңуз болот. Тааныштар, достор, бизнес кылбаса эмне кылсак болот? Эмне кылсак болот? Сен мага реклама кылышып кой, сага сунушум бар. Мен дагы сага эмне реклама кылыш керек болсо, мен сени реклама кылып коеюн. Кандай дейсиң? Мен ушунча подписчигим бар деп подписчигиңизди айтасыз, Анан албетте кимдирбөө макул болот. Макул, мен реклама кылып берейин дейт. Кимдирбөө айтат, макул, эми сага эмне
жалко жардам керек болсо кайрыла туруп рекламага берип коет. Реклама алганда балким кимдирбөө ошол жактан келет. Бул эми шылтоо, теманы башташтын шылтоо, рекламага бербейсиң деп. Эмне дегенде аны айтасыз. Баса кошумча акча табуу мүмкүнчүлүктөр кызыктырабы дейсиңер. Дегенде кризисте көп адамдар көрөт. Менин карындашым же сиңдим же болбосо эжем бар эле, ошол көрсөтүш керек экен. Кандай эмне кылыш керек дегенде интернет дүкөндө элге таанымаллыгын жардам беребиз деп айтып беребиз. Биздин шаблондор бар, аны көрүп эле жүрөсүз. Ошол шаблондорду колдоносуз. Дагы бир нерсени эске алабыз, бүгүн иштеп койгондор эртең чет өлкөдө эс алууда болосуздар. Кризисте өссө болобу деген суроо сиздерге, бул лидерлериңиздерге ушул боюнча да сабак айтып берсеңиз болот. Албетте болот. 3 жумада 9, 12, 15% чыкса болот. Бул нерсе реалдуубу? Ооба, реалдуу бул азыр. Албетте, болгону сиз ан үчүн жеңүүчү позицияда болушуңуз керек. Жеңүүчү позицияда настройдо иштегендер болуп атышат, ачып атышат ошондой званияларды, ошондой проценттерге чыгып атышат. 3 жумада, 1 айда, 2 айда чыгып атышат. Бул нерсе реалдуу. Болгону тынбай рекрутинг. Презентация, жетелөө, рекрутинг. Презентация, катталган адамды жетелеп үйрөтүү, рекрутинг. Кече жакында бир лидер менен жолугушуп калдык. Ошо 9%дамын, 6 айдан бери 9% өсө албай атам дейт. Түшүнүктүү. Бир жумада канча жолугушат көрдүңүздөр? Жок. 1 айда 2 жолугушуу же 3 жолугушуу. Анан кайдан өсөт ал? Бул эмне окшош? Помидорлорду эктим, суу куйбай атам. Суу кутасыңбы? Жок. Неме даназа кандайымда берип атасыңбы? Удобрение, жер семизгич? Жок. Бутап, ашча, жалбырактардан алып атасыңбы? Жок. Анда кантип өсөт? Өспөй атат, ошо солуп калды дегендей да. Эмне аны тынбай рекрутинг менен чоңойтуп туруш керек структураны. Албетте түшүндү. Көпчүлүк өспөй аткандардын катасы рекрутинг жок. Өзү да рекрутинг кылбайт, командасы да рекрутинг кылбайт. Сиз рекрутинг кылып бөлүшүп баштасаңыз, командаңыз да кыла баштайт. Албетте бөлүшүп, үйрөтүп, тажрыйбаңыздан бөлүшүп, сабактарды өтүп турсаңыз, рекрутинг боло баштайт. Бирок дароо эмес, раскачка кылыш керек. Ар бир теманы раскачка кылыш керек. Кийинки моменттер, варианттар. Жарыя менен иштеңиз, пожалуйста, мисалы үчүн интернет дүкөнгө жардамчы керек. Каерде көрбөңүз, көчөлөрдө илинип турат. Сиз да колдонуңуз бул нерсени. Интернеттен колдонуңуз. Бул варианттардын бири. Сөзсүз ушул вариант менен иштеңиз дебейм, бул варианттардын бири. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн сулуу салондо жарыя кылып, чоң деңгээлге чыгаргыча биз рекламанын, жарыянын 16 түрүн колдонгонбуз. 16 түрүн колдонгонбуз. Бир түрүн эмес, 2 түрүн кылып. Чөтта болбой атат го, кардар келбей атат го деген эмеспиз. Мен эптеп реклама кылып, көп чоң деңгээлге чыгарып алсам кардарлардын санын, эртең убагы келгенде өзүнөн өзү киреше түшүп турат деп, ошол максатта чуркап иштегенбиз. Рекламанын 16 түрүн жасаганды аракет кылганбыз. Демек сиз дагы ошондой ар кандай түрлөрүн колдонуңуз. Бири иштебесе экинчиси иштейт, экинчиси иштебесе үчүнчүсү иштейт, үчөө иштебесе акыр аягы жогоруда менет кылып атканыңызды көрүп турат. Бир башка бир метод иштей баштайт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк методдор жасай бериңиз. Жарыя менен иштөө, тааныштардын таныштарына чыгыңыз, кардарлардын таныштарына чыгыңыз. Кече мен региондорго барганда бир вариант айттым. Азыр жайында көп адамдар менен бетме бет жолугушсаңыз болот. Шылтоо колго жасаган спа процедура, бизде бар, билесиздер. Колдун спа процедурасы бар. Мен сага сонун белегим бар, ошол белекти бериш үчүн сен менен жолугушуң керек. 15 мүнөткө жолугушуубузга сөзүм бар. Белегим бар, ошону мен сага белекти жасап берейин. Сонун нерсе жасап берем. Массаж ошол нерсе дейбиз дагы. Жолугабыз, бир колуна жасайбыз, айырмасын көрсөтөбүз. Эми сен тааныштарың арасында сен ошондой кимдерге мен ушундай белек кылсам деп ойлойсуң. Тааныштарыңга ушундай сюрприз кылгың келет. Мен ошону барып жасап берем. Менин ишим көп адамга жасашым керек ушул нерсени. Мастер-классты деп рекомендациялабыз. Аны таанышына чалып, ал аркылуу чалып, сизге Айгүл номериңизди берди. Сизге сонун сюрпризим бар. Мен ага сонун колуна сонун бир жеринен массаж жасап бергенде, сизге да жасап бер деп айтты эле. Ошого сизге 5-10 мүнөт, 15 мүнөткө мен сизге жолугушайын дедим эле. Сонун белегим бар, сюрпризим бар депчи. Себеби сизге ошол мен кимге сюрприз кылсам болот тааныштарыңа десем, сизди мактап айтты. Мындай деп айтты го, ошол чынбы десек, ушундай айтты деп комплимент айтасыз. Дейт. Анан кийин дегенден эми сиз менен жолугушалы, мен сизге ошол 5-10 мүнөттө сизге сонун мастер-класс жасап берейин. Колуңузга мастер-класс деп айтпайсыз, сонун колуңузга сонун сюрприз жасап берем. Же бетиңизге сюрприз жасап берем деп туруп жолугушасыз. Ошентип шылтоо менен мастер-класс жасай берсеңиз, реклама кетет, тема башталат, тема башталгандан кийин заказдар кетет, заказдардын жардамы менен сиз каттай баштайсыз. Көрдүңүз, балким бүгүн катталбайт, бүгүн сиз аркылуу ала баштайт, тааныштардын тааныштары, бирок эртең барып өзүнө керектүү нерселерди катталып ала баштайт. Ошон үчүн эмне бүгүн биз статистикага иштеп койсок, эртең убагы келгенде статистика бизге иштейт. Продукция сабактарын көрүңүз. Продукция аркылуу катташ боюнча сабактарды көрүңүз. Бул боюнча баса жакында сабактарды кылабыз. Анан продукция марафондору, мисалы Мырзат Роймов жасап атат, ошол сыяктуу группаларга кошулуп алып, продукция боюнча жакшылап изилдеп алсаңыз, сиз ошонун жардамы менен көп адамдарга каттасаңыз болот.
Кардалардын тааныштарынан чыгыш боюнча бизде телефон менен иштешүү деген сабагыбызда бүт көрсөткөнбүз. Андан кийин мен кимди чакырам дегенди да көрсөткөнбүз. Ошол жерден көрүп алып пайдаланып колдоно баштаңыз. Кийинки нерсе жарыя менен иштөө. Мына интернет дүкөнгө администратор керек, интернет дүкөнгө жардамчы керек, колл центрге жардамчы керек, интернет дүкөнгө жетекчи керек деген сыяктуу өзүңүз карап кошумча варианттарды жаза берсеңиз болот. Кошумча подработка Москва жана башка интернет дүкөнгө подработка деп туруп чакырсаңыз болот. Же колл центрге деп. Тааныштарынан чыгуу боюнча интернет дүкөнгө жардамчы керек болуп атат. Тааныштардын арасында барбы айына 20-30 миң сом киреше тапкысы келгендер барбы сенин тааныштарыңдын арасында? Же 15-20 миң сом киреше тапкысы келгендер барбы? Эгерде категория аз айлык алгандар болсо, албетте аз айлыкты айтасыз. Бул боюнча бизге Олеся деген лидерибиз азыр учурда серебряный билетти ачты, аябай сонун иштеп атат. Бир убакта айлыгын укканда биз шок болгонбуз. Театр, Куурчак театрында иштейт экен эле. Жетекчи өзүнүн жоопкерчиликтүү жумушу бар экен эле. Айына 7-8 миң айлыкка иштейт экен эле. Биз угуп алып шок болгонбуз. Ойдулардан ашык иштейт экен. Анан эмне? Мына бирок ошолдо абысыны канча айлык алдың дегенде фабиликтен чакырат, түшүндүрүп айтып берет, ушундай кошумча иштесең болот дегенде мен 7 миң айлыкка чыктым деп, ушуну жаңы 10%га, 12%га же 9%га 12%га чыкса эле, же 15%га чыгып 7 миң айлыкка чыктым дегенде, ошондо мен ишендим дейт да. Ушуну мен ойлонуп көрсөм 20-30 миң айтсам ишенбейт элем дейт. 7 миң болсо мага да кошумча 7 миң чыкса жакшы болмок эле. Ал деле банкта иштегенче 7 миңге чыкса бул жакшы экен деп анан келгем дейт. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн сөзсүз 20-30 миң эмес. Категория карайсыз, ал адам кандай айлык алат. Көрөсүз да, аз айлык алса ошол жаша аз айлык аласыз. Себеби анын башында эмне ошондой фирма стат. Бул боюнча Асель Сыдыкова сабактарында айткан, бөлүшкөн, билсеңиздер керек. Эсиңизде бар болсо керек, финансовый термостат. Ар бирибиздин өзүбүздүн финансовый термостатыбыз бар. Кимдир көргөн миллион сом, кимдир 100 миң сом, кимдир 50 миң сом. 50 миң сом тапканча ал ордунда отура албайт. 50 миңге чыкканда аны өзүнө спокойно сезет дагы, ошондон көпкө чейин чыга албай жүрө берет. Ал эми 100 миң табыш үчүн ал финансовый термостатын кеңейтиш керек, чоңойтуш керек. Ал 100 миң табам деген ишеним пайда болуш керек. Мен 100 миң таба алам деген болуш керек. Ошол болмоюнча оборот да суда да өспөйт, киреше да түшпөйт. Эмне ошон үчүн ошону эске алабыз, адамдарга ошол айлыгына жараша сумманы айтабыз. Кийинки нерсе, онлайн жумуш издеп аткандар барбы? Балким сага да кызык болуп калат, бир көрүп койбойсуңбу деп, ушинтип тааныштарынан чыксак болот. Же тааныштарынан чыгып аткан болмуш болуп, аларды кызыктырып көрсөк болот. Андан кийин мен азыр жакшы түшүндүрүп бере албайм, албетте. Директоруңуз, кураторуңуз менен жолугушуп турасыз, албетте жаңы баштап аткансыздар. Мен азыр сиздин жакын тааныштарыңыз да сизди укпайт, билесиз. Ошон үчүн эмне өзүңүз айтып бербейсиз, бирөө айтып бере турган жолугушуп турасыз, түшүнүксүз болуп калат. Мен айтып берсем, жаңы эле изилдеп көрүп атам, жаңы келген адам болсоңуз, сен бул боюнча күчтүү адис менен байланыштырайын, ал түшүндүрүп берсин. Экөөбүз бирге угуп көрөлү, кандай дейсиң деп жолугушууга чакырабыз. Жакшы киреше берчү, сонун идея бар, ошону раскрутка кылганы жардам берчи мага деп сурайбыз. Ал кандай идея экен, эмне идея экен? Эми биз интернет дүкөндү элге таанымалга жардам беребиз. Ошол жардам менен бизде адамдар 20-30 миң таап аткандар бар. Эми ошонун деңгээлине жараша айтасыз, 100 миң таап аткан болсо 100 миң таап аткандар бар. Кошумча өзүнүн жумушуна башташып, анан кийин основной жумуш катары көрүп, 100 миңге чыгып аткандар бар деп айтасыз. Бирок ошол менен токтобойт, андан өсүп барып 200 миңге чыккандар да бар деп айтып бере баштайсыз. Бирок сразу эле бул фабилик, бул мындай дебейсиз. Ушундай вариант деп айтасыз. Анан жолугушууда толук маалымат берип, мен мисалы үчүн ушинтем. Себеби азыр фабиликти айткандар көп, ошон үчүн эмне? Биринчи маалымат берем, андан кийин фабиликин айтам. Эмнеге? Эмнеге дегенде фабилик дегенде алардын башында ар кандай стереотип. Жанагы жылдыздардын астына комментарийге жазыш керекпи дейт. Ошол гана вариант туура көрөт алар, ушул гана вариант бар экен деп ойлойт. Жок, мен антип жазгым келбейт дейт дагы. Ошон үчүн жок деп укпай коет. Ал эми эгерде биз керектүү маалыматты берип турган фабилик десек, анын башында уже комментарий жазыш керек эмес, бул жерде варианттар көп экен деп түшүнөт. Башында үйрөнүп атып, сиз статистикага иштейсиз башында, кийин статистика сизге иштеп берет. Ошону эске алабыз, башында көп статистика жасайбыз. Бир күндө 20 жолу ошол мисалы үчүн. Мына айттык, биз 3 жумада 9%га чыкса болот. Болот, бир күндө 20, 15-20 жолу уюштуруңуз, сиз бат эле чыгасыз, тез эле чыгасыз. 3 айда, 4 айда, 6 айда директор болгуңуз келеби? Ооба. Болот, сиз директор боло аласыз, бирок анын үчүн күнүнө 10, 15, 20 жолу өткөрөсүз. 3 ай ичи. Ошондо сиз ошондой директор болосуз. Статистикага иштейбиз. Буга чейин мен дайым көп видеолордо айтам, сиз көрбөгөн болушуңуз керек. Менин дүкөнүмдүн 5 же 10 кардары бар, ошон үчүн мен миллионермин. Андай дүкөндөр жок эсе. Көпчүлүк дүкөндөрдө же кафелерде андай эмес. Албетте, өтө кымбат товарлар, яхта, вертолет, самолет сатсаңыз болушу мүмкүн. Бир айда 5 клиент келет. Самолет саттым, же вертолет саттым, миллион таптым. Андай болушу мүмкүн, бирок ал өтө кымбат. Эми андай дүкөндө иштеп аткан жокпуз да сиз менен биз, Сиз менен биз элге өтүмдүү, элдер дайым алып турчу, дайым жок мага керек эмес дебейчү продукциялар.
Мен ооба муну башка жактан алтам, сенден алсам эле боло берет деген продукциялар аларга аз эле кошулат. Ошон үчүн 5-10 кардар эмес, 100дөгөн, 200дөгөн, 500дөгөн кардарларды тапканыбызда бизге жакшы кешип чыгат. Анан буга сиз статистика кызыктуу оюн катары караңыз. Кызыктуу оюн драйв. Мен Кудай буйрса азыр элдер кризис деп атканына карабай, мен кризисте эме сурулуп чыгам, жакшы кешип чыгам. Элдерди шок кылам деңиз. Мисалы үчүн биздин Нечаевда, биздин президент, компания президенти 97-жылы адашпасам ачты. Кризис учурунда же 98 же 97 ачты компанияны. Арадан бир нече жыл өтүп, Forbes'ка тизмесине кирди. Миллиардер болду. То есть кризисте бизнес ачып миллиардер болду деген статья менен чыккан. И ошол интервьюсунда айтып берет, мына. Кимдир бирөө кризисте өсүп атат, кимдир бирөө тескерисинче жыгылып атат. Бул боюнча бир окуя, бир француз Америкага барып бизнес кылып калат экен, анан кийин кризис учурунда миллиардер болуп кетет экен. Ушул Нечаев сыяктуу. Анан интервью алып, сиз ушундай миллиардер болуп кетсиз деп сурап, интервью алып, окуясын сурап, анан сиз ошондо кризиске карабай, кризис болуп атканына карабай, ушундай миллиардер болупсуздар десе, ооба дейт. Кризис сизди мындай коркутпадыбы, мындай бизнес ачсам мындай болот деген болсо? Мен өзүң эле эсетсең, мен Америкага келдим, тилди анча биле бербейм, французчадан. Анан жаңылыктар бүт эле англисче, ошон үчүн мен жаңылыктарды окуган эмесмин. Гезиттерди көргөн эмесмин, окуган эмесмин. Телевидениеди да анча көрө бербейт, мен торкишмен алек болгон. Мен кризис болуп атканын билген деле эмесмин дейт да. Көрдүңүздөр э? Билбептир деле да, көңүл деле бурбаптыр. Неге? Негизинен анын максаты бар эле, ага бат жетишке эле. Мен да жаңы фабрикага кайрылып келгенде бул бизнеске менде да ушундай настрой болду. Ошон үчүн биз дүркүрөп чоң деңгээлге чыктык. Менин негизги максатым менин коллегаларым бар болчу, мен алардан төмөнгө түшүп кеткен болчумун, званиям уже иштебей жүрүп фабрикте. Ошолордун званиясына жетиш кайра. Бриллиант, элитный деген директор дегенге деңгээлине чыгып алышым келди. Жок дегенде рубиновый директор болуп алышым келди деген катуу рвение, катуу умтулуу, катуу фанат болуп да ушул баштаган ишим мен ушундай чыгышым керек деген настрой менен иштеп аттым. Ошон үчүн ошол деңгээлге биз чыктык. Сизге да ошол настрой керек, ошол настрой менен иштеңиз. Демек мен буга оюн катары караңыз. Мен Кудай буйрса элдерди шок кылам. Элдер кризис болуп атат, тигиндей болуп атат, мен четверкеде салып жүргөн болом дейсе, ошондой вызов таштаңыз өзүңүзгө. Ар күн жума сайын максатка карай жылып отуруп, эртең сиз 3 жумада өзүңүз көздөгөн натыйжаны жасай аласыз. 15% жүрсөңүз, 1 каталогто 3 жумада же 1 айда сиз же 1,5 айда 2 каталогто сиз кийинки тепкичке чыга аласыз. Директордук тепкичине да чыга аласыз. Так, чет мамлекеттен кантип кардар табам? Чет мамлекеттен ошол мамлекетке жазасыз, ошол мамлекеттеги адамдарга жазасыз. Жөнөкөй эле котормочуну колдоносуз, эгерде тилди билбесеңиз. А так оңой болуш үчүн сиз орус тилдүү мамлекеттерге жазыңыз. Facebook'tan мисалы үчүн сиз башка мамлекеттерге жазсаңыз болот. Одноклассники башка мамлекеттерде адамдар жазсаңыз, тапсаңыз болот. Мамлекет жазасыз, ошондой жазат. Бирок Одноклассники айтат болуңуз, блокировка өтө катуу. Бул жерде биринчи туйба жөнөтөсүз. Анан алар сиздин постторуңузду, видеолоруңузду көрө турган деңгээлде раскрутка алышыңыз керек болот баракчаңызды. Ошентсеңиз болот. Анан албетте тааныштардан сурасаңыз болот. Тааныштардан сенин мисалы үчүн Россияда тааныштарың барбы? Мен как раз Россия бизнесинде Россияга чыгайын дедим эле. Ошо тааныштарыңыздын арасында айына 15-20 миң, 20-30 миң кошумча подработка кылып тапкысы келгендер, киреше тапкысы келгендер барбы деп номерин алсак болот. Ошол мамлекеттен алсаңыз болот. Кайрылып. Так, 6% өтө албай жатам. 3 айдан бери. Рекрутинг жок, Жазгүл. Рекрутинг жок, өсүү жок. Рекрутинг тынбай. Тынбай адамдарды каттоо. Аны үчүн тынбай сунуш айтуу. Сунуш дегенде комментарийге жазуу эмес ал. Көпчүлүк адам сунушту ошентишет, ал спам, ал сунуш эмес, ал спам. Спам деген жок мен. Сунуш. Адамдарга өзүнүн сунушту боюнча сабактар бар. Ошол сабактардагы шаблондорду көрүп алып, ошол шаблондорду колдонуңуз. Директор же куратор менен бирге онлайн жолугушууга чакырып, онлайн жолугушууларды өткөрүңүз. Тынбай өткөрүп туруңуз. Күндө 5, 10, 15, 20 жолугушуу кыла берсеңиз сиз ошондо 9%-дан да 6%-дан да өсүп кетесиз. Анан 3 айдан бери 6%-дан өсүп кетем, демек сиз сабактарды көрүп атасыз, рекрутинг жок сизде. Рекрутинг болбоюнча сиз өспөйсүз. Рекрутинг дегенибиз адамдарга сунуш айтып, алар менен жолугушуу уюштуруу, аларга маалымат берүү. Ошондо статистика иштей баштайт. Анан көпчүлүктүн өспөгөн себеби рекрутинг жок. Же видео жөнөтүү аркылуу алгачкы презентация жөнөтсөңүз болот. Мен дагы мисалы үчүн мына мен бошоп атканыма карабай, мен азыр адамдар менен мына бүгүн 4тө жолугушмак элек, ал бошобой калды, эртең 11 же 12ге жолугушуу кылдык. Мына ушундай жолугушуу бар. Эки адамды уже мен жолугушуу өткөрүп, азыр бир лидерим өткөрүп бератам. Мына рекрутинг жасап атам. Басып туруп жүрүп, мисалы үчүн устаны катам. Басып туруп жүрүп, стройматериал саткандарды кызыктырам. Басып туруп жүрүп, башка темадагы усталарды, мисалы үчүн мебель жасап берди, ага деле айтып, анын аягына чыгып атам азыр. Мына ушинтип тынбай айтып туруу, рекрутинг жасап туруу. Анан жок, мен уялам деп айта албайм деп жүрө берсеңиз кайда өсөсүз?
Неден уяласыз? Бул уяла турган бизнес эмес, Мен уяла турган эмне, биз нашта сатабызбы, же болбосо биз кандай бир уяттуу товар сатып атабызбы? Жок, андай нерсе жок бул жерде. Так, видеону кайсы күнү көрүп чыга аласың деп сурайбыз, Конкреттүү суроо беребиз, видеону кайсы күнү көрүп чыга аласың? Муну сурабасак ал жүрө берет. Эртең көрөм, бүтү күнү көрөм дейт, Бүгүн көрө аласыңбы, эртең көрө аласыңбы деп сурайбыз, Анда жакшы, анда мен сени бүрсү күнү көрсөм, мен бүрсү күнү сенден кабар алам, бүрсү күнү эстетип коем, бүрсү күнү көрүп бүткөндөн кийин сен менен ушул темада сүйлөшөбүз дейбиз. И албетте бизнес сунуш жөнөтүү, видеону сатуу деген видео бар. Көрсөңүз болот, ошол жерде мен үйрөтөм. Кантип сунушту жөнөтүш керек, сунушту айткандан кийин кантип видеону жөнөтүш керек, эмнени айтып жөнөтүш керек видеону. Жөн эле жөнөтүп койбойсуз, анын сөзү бар өзү, өзүнүн шаблону бар. TikTok'та кыскача түшүндүрүүчү видеолор бар, да түшүнсөңүз болот. Мен 1 мүнөттүк видео тартып койгом, сиз дагы ошондой кыргыз тилинде 1 мүнөттүк видео тартып коюңуз. Менин TikTok'ка кирсеңиз, алгачкы баракчамда эң жогоруда 3 видео камтылган. Ошол видеонун бирөөсүндө что за каким же мы бизнесом занимаемся деп туруп бизнес жөнүндө айтып берем. Сиз дагы ошону кыргызча тартып, 1 мүнөт айтып берүүчү бизнес темасында видео тартып коюңуз. Ошону жөнөтөбүз, адамга кыскача маалымат бериш үчүн ошону жөнөтөбүз, жөнөткөндөн аха деп үстүртөн түшүнүп калат, бирок фамилия экенин билбейт. Анан кийин уже жолугушууга чакырасыз, TikTok'та кыска түшүндүрүүчү так айттыганы притча о водопроводе Пабло Брундан жөнөтөм. Басам муну да жөн эле көрүп кой, бул дагы негиден жашоо жөнүндө, акча жөнүндө мен көп пайдалуу нерсе алдым бул тармактан, и мен действительно эмнеге акчадан кыйналып көп өтө албай атканымды түшүндүм. Мисалы үчүн ошону кошуп коесуз, өзүңүздүн көз карашыңызды. Так, анан албетте директоруңуз менен өткөрүп атсаңыз, драгоценный директоруңузду сатып аткан болсоңуз, ошол директоруңуз же кураторуңуз же наставнигиңизди же драгоценный директоруңузду сатыңыз. Мына моундай ийгиликтүү окуялар менен ошону окуңуз дагы, ошону айтып бериңиз. Муну жөнөтүп койбоңуз. Муну жөнөтүп койсоңуз, болду, түшүнүктүү, побегип, болду, мен андай кыла албайм дейт. Ошон үчүн эмне? Өзүнүн оозуңуз менен айтып бериңиз. Мына бизде иштеген бир лидер моундай болду, мындай болду, мындай болду. Же биз азыр иштешейин деп аткан адам, мен ошол адам менен иштешип атам, ошол адамдан көп нерсе үйрөнүп атам. Ал адам мындай болду, мындай болду, мындай болду деп окуясын айтып бересиз, Ийгиликтүү окуяларды сатыңыз. Интервью аркылуу да сатсаңыз болот. Ал уже сиз маалымат бергенден кийин жолугушууга чакырдыңыз, жолугушууну көрдү, көргөндөн кийин ошол күнү эмес, эртеси күнү кечээ сен менен бизнес темасында сүйлөштүк элек, ошол жактан мына өскөн адамдардын мисалы үчүн интервьюсу, далилдер, мына далил катары көрүп койсоңуз болот. Бул мисалы үчүн мындай деп 1-2 интервью тастайсың, кайсынысы кызык болсо, ошону көрсөң болот деп жөнөтөбүз, Так, анан албетте продукцияны ооздеки уже маалымат бергенден кийин продукцияны ооздеки айтыңыз. Ооздеки айтып отуруп, ооздеки кызыктырып отуруп, аны каттаңыз. Анын үчүн албетте сиз продукция боюнча көбүрөөк сабактарга катышыңыз. Катышкандан кийин паузаны басып, видеолорду көргөндөн кийин паузаны басып, сиз өз оозуңуз менен 3-4 жолу айтсаңыз, сону айтып каласыз. Ошондон кийин сиз көп адамга айтып атып эле кызыктырып атып, каттай турган болуп каласыз, кызыктырып атып заказ алчу болосуз. Башында заказ алышыңыз мүмкүн, анан акырындык менен аларды катташты үйрөнөсүз. Заказ алышта сиз максатым сатып акча табыш эмес. Мен продукция жөнүндө маалымат берип атып, продукцияга кызыктырып атып, аны кардар катары катташты үйрөнөйүн деп. Бул адамдарды катташтын эң оңой жолу ушул. Эң үйрөнүшкө оңой жол жана мунун жардамы менен сиз көп адам каттайсыз. Бизнеске чакырып отуруп сиз өтө көп адам каттай албайсыз. Эмне дегенде аны үйрөнүш кыйыныраак биразчы. Анан адамдар дагы бизнеске чакырсаңыз көбүрөөк жок дейт. Эмне дегенде бизнес жасоо бул өзүнчө бул серьезный нерсе, бул убакыт бөлүш керек, кандай бир убакыт ичип, ошого даяр болуш керек иштегенге. Продукцияны алыш үчүн эмне ал? Күнүмдүк эле алып жүргөн нерсе да. Ошон үчүн продукция аркылуу адамдарды кызыктырып, катташ оңой. Ошого үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Анын үчүн продукция боюнча сабактарды көрүңүз, продукция боюнча сабактарды өтүңүз, продукция боюнча айтып, өзүңүзгө жаккан, сиз колдонуп көргөн продукциялар боюнча айтып берип машыгыңыз. Эртең адамга телефондон же жолугушууда бетме бет айтып атканда, сону кызыктырып айтып коючу деңгээлде билип алыңыз. Анда эмесе биздин сабагыбыз бүттү, кризис бүткөндө сиздер Кудай буйрса мына кризистин учурунда мен өсүп алдым дегендер катарына, күчтүү позициядагы адамдардын катарына кошулсаңыз болот, же болбосо алсыз позициядагылар кошулуп, кокуй кризисте өсө албадык, кризис аябай тоскоол кылды деп, кризиске шылтоо кылып, орогорулбаган ороктандайт демекчи, же плохому танцору яйца мешает дейт, Ошол сыяктуу кризиске шылтап жүрө берсеңиз болот. Бул дагы жашоонун бир варианты. Бирок сиздин турмушуңуз жакшы жакка өзгөрбөйт. Кимдир бирөө күчтүү позицияга отурат дагы, күчтүү позицияда иштейт, монтип чет өлкөдөн саякаттардан сизге сүрөттөрдү жөнөтүп аткан болот. Сиз ошону көрүп, кокуй ушул убакытты өткөрүп бердим деп аттиң кыласыз. Так, рахмат дейт, жазып бере, рахмат баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздар үчүн. Чоң рахмат, суроолор болсо жазыңыздар, суроолор жок болсо анда биз бул темабызды бүтүрөбүз. Жана ар кандай суроолоруңуздар болсо комментарийга жазсаңыздар болот, көрөбүз. Ошол суроолордун негизинде дагы видеолор бизде пайда болушу мүмкүн. Так, сакталабы? Ооба, эфир сакталат, албетте. Бул записин көрсөңүз болот. Эч кандай техникалык бир проблема болуп калбаса эле, сөзсүз түрдө сакталат. Так, эң сонун жакшы.
Так, анда эмесе күчтүү позициядагылар мына келди деп ойлойм бул сабакка, күчтүү позициядагылар көрүп атат деп ойлойм. Күчтүү позициядагылар эртең башкалар наалып жүргөндө сиздер четиркөөгө салып, былай өзүңүздөр койгон планыңыздагы киришени таап аткан болосуз, Демек, күчтүү позицияда иштейбиз анда. Так, анда эмесе сиздер менен ушул менен теманы бүтүрөбүз. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, шашып кетип атам. И дагы да жолугушканча аман болуңуздар. Дагы планда бизде бир нече сабактар турат. Кудай буйрса дагы жолугушабыз.